Арваңыздар, құтманду құшуақ кешіңіздер менен қадырман телекөрушілер. Бұл Қайрадан ТВ1 қырғыз тілінде берүүсү Бишкек каналы. Біз сіздерге кечки Дубай саламдарды жолдойбуз. Иш күндүн кечи телеберүүсү өз ишин улантат. Бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Турбаев жана менин кесиптештерим. Бүгүн бизге келе турган меймандар менен биз жалпысынан жаңы технологиялар, IT тармагы, дүйнө жана Кыргызстан, балдардын окуу тармагы тууралуу кенен кесир сүйлөшөбүз. Алдыда кызыктуу мүнөттөр болот, кызыктуу көзөрмөмдөр, сапаттуу маек. Бизден алыстабаңыздар. Азыр болсо биз кечибизди музыкалык паузадан баштайлы. Бул аткаруу Бийкеч аттуу чыгармачылык топтон, чыгармачылык бир адамдан 40 кыз деп аталат. Мааниси абдан терең. Учурдагы кыргыз коомчулугунда кыз кишиге болгон мамиле жана кыз кишинин дүйнөгө болгон көз карашы. Бүгүнкү чак. Анда эмесе музыкадан баштайлы, андан соң эфирибизди улантабыз. Эгер кызды бала жактырса, тулпар мени бала качат. Жок деген сөзүм жакпайт, ар бирөөгө ширин боло албайм. Өз чындыгымды тандайм, ойлогонумдай жашайм. Канымда шейтандын канагат, 100% бериш болбайм. Канымда шейтандын канагат, 100% бериш болбайм. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Колуңду тарт, айткан сөздөрүң уят. Кантип гана алдасаң да, кара оюң ишке ашпайт. Кыйын мына сыр эмес, кыйраттам көзүң жетпес. Чырайлуу болдум Бийкеч, сага жагыш үчүн эмес. Ал сыр эмес, сага жагыш үчүн эмес. Болду саптар, бул замандын талабы. Эже сөгүйлөргө мен өзүмдү арнадым. Болду саптар, бул замандын талабы. Эже сөгүйлөргө мен өзүмдү арнадым. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кыздын кыркою, кыркылбасын кыркою. Кыздын кыркою, кыздын кыркою. Кыздын кыркылбасын кыркою. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз кечки маек блогун баштайлы эле. Буга чейин сиздер өтө бир мындай актуалдуу темадагы Бийкеч аттуу чыгармачыл бир инсандын
иш аракетин көрө алдыңыздар. Дал ушундай эле чыгармачылык жолунда десек болот, өзүнүн иш жолун, кесиптик жолун, өзүнүн өмүрүн дал ушул чыгармачылыкка арнаган адам бизде конокто. Чыгармачылык деген сөзсүз түрдө биз музыкалык аспапта ойногон же болбосо ырдаган, бийлеген адамдарды элестетебиз, бирок учурдагы замандын талабына жараша чыгармачылык, башкача айтканда жаңы беренесени чыгаруу бул IT тармагында өтүп жатат десек туура болот. Дал ушул IT деген эмне? Балдардын окуу мүмкүнчүлүктөрү азыр кандай жана жалпысынан бул тармакта кандай долбоорлор ишке ашырылып жатат? Бул тууралуу бизге Юрта жана Жылдыз академиясы программалардын, компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн бири Тилек Сулайманбеков мырза конокто. Тилек мырза, кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Куш келипсиз бизге. Кенен кесир жайгашыңыз, отуруңуз, үйдөгүдөй өзүңүз сезиңиз, биздин атмосфераны байкадыңыз. Биздики баардыгы болушунча биздин меймандар үчүн. Алгач болуп сиз менен таанышкыбыз келип турат. Тилек мырза, сиз өзүңүздүн бир мындай басып өткөн жолуңуз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, кайсыл жактын окуусун бүттүңүз, кайсы тармакта кадам шилтедиңиз, кайсы тармактарда иш алып жатасыз азыркы учурда? Биринчиден чакырганга чоң рахмат. Кубанычтамын. Эң негиз мен өзүм 33 жаштамын. Үй бүлөм бар, 3 балам бар. Мен өзүм Кыргызский экономический университет бүткөм. Анан 2007 жылдан бери Мегаком компаниясында иштегем, жөнөкөй оператор колл-центрден баштап 10 жыл иштедим. Андан кийин чет өлкөлүк Huawei деген компания бар. Биздин Кыргызстанда филиалы бар. Ошол Huawei компаниясында HR менеджер болуп иштегем 3 жыл. Анан 2017 жылы мен досум бар, Америкада жашайт. Ошол сунуштады. Биз экөөбүз ошо компания негиздеп, стартап кылып, Америкада кыймылсыз мүлк боюнча платформа түзүп, IT тармагында иштебейлиби депчи. Анан ошо Huawei'де да иштеп, анан ошо Юрта деп аталат. Мен ушул компания тууралуу бир кененирээк айтып берсеңиз. Мен билгенден учкай кулактын учу менен укканым бул кыргыз балдар, кыргыз жигиттер бул жакта отуруп эле Нью-Йорктогу дүйнөнүн мегаполис болгон, дүйнөлүк финансылык, экономикалык, маданий борбордун бири болгон Нью-Йорк шаарында кыргыз жигиттер ижарага батир беришет дегенди уккам. Анан ошол компанияңыз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Юрта эмне үчүн Юрта, эмне үчүн Нью-Йорк, кантип Бишкекте отуруп Нью-Йоркто батирлер менен алектенсе болот, кыймылсыз мүлк менен? Ооба, ошо азыркы кылымда ошо интернет кылымы турбайбы? Аябай могу интернет тармакта бир хэштег бар. Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнөгө иште депчи. Азыркы мүмкүнчүлүктөр бар. Ушинтип иштегенгечи. Мен айтып кеткендей, ошо мен досум Америкада жашап калып, ошо кыймылсыз мүлк сатып иштеп калган да, агент болупчу, брокер болуп, ошо Нью-Йорк, Манхэттенде. Анан 5 жылдан бери ошол жерде иштеп жүрдү. Анан аябай көп ошол жакта көйгөйлөр бар экен да, ошо технология аркылуу ошол проблемаларды чечсе болот экен да. Анан ошо досум айтып калды, ушул проблемаларды технология аркылуу чечсе болот. Кыргызстанда программисттерди таап, ошондой платформа түзбөйлүбү депчи. Анан биз ошентип чечтик. Мен досум аты Тимур болсо ошо Нью-Йоркто жашап, бизге жардам берет. Негизги маалыматтарды баарын жазып берет, кандай көйгөйлөр баарын жазып берет. Анан биз болсо ошо биякта программисттерди таап, ошо сайт разработка кылып, ошентип Нью-Йоркко иштесе болот деп чечтик да. Анан ошо Юрта, эмне үчүн Юрта? Юрта деген боз үй да, боз үй. Кыргыз үй, боз үй. Кыргыз үй, боз үй. Анан биз ойлоп калдык, ошо кыймылсыз мүлктүн тышкары ошо негизи үй, 4 тамдан тышкары үй мындай эме болуш керек да. Мындай кандай десем мындай жүрөктө болуш керек да, үй депчи. Жылуулук тартылыш деп жатасыз. Жылуулук, ошондой болуш керек деп. Анан ошо кыргыздын боз үйү ошондой
ошондой критерийлерге жооп берет. Анан ошон үчүн юрта деп атайлы деп чечтик да. Анан программисттерди издеп атканда биз аябай чоң ошо бизге ошондой проблема болду да, программист табыш. Кыргызстанда анда 3 жыл ошо акыркы эле 3 жыл деп ойлойм го, ошо IT тармагы мындай өнүгө баштады да биздечи. Кыймылга келе баштады. Ошондой кичине акырындап мындай баса баштады дейм да. Анан Тайтайлап, тайтайлап. Анан программисттерди издеп атканда ошо аябай чоң проблема болду да, жакшы программист табыш үчүнчү. Анан биз ойлоп калдык, эмне үчүн биз ошо негизи программисттер кымбат да. Интеллектуалдык жумуш да булчу. Анан эмне үчүн биз деген ошо биринчиден мындай болгондо окуячы. Биз ошондой платформа түзөбүз, ошондой сайт разработка кылабыз дегенде бизде ойлор бар болчу. Индиан программисттерине, же болбосо Китайдын программисттерине, же болбосо Украина, Белоруссия программистине кайрылсакпы деп ойлогонбуз да. Анан бирок башка четинен ойлодук. Эмне үчүн биз аларга кайрылабыз? Биз өзүбүз Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда өссөк, эмне үчүн биз ошо Кыргызстандын программисттерине мүмкүнчүлүк бербейбиз депчи? Ошо акча тапканга, ошо Нью-Йоркко иштегенге депчи? Анан ошентип чечтик, биз ошо Кыргызстанда программисттер таап, ошол балдарды иштетели деп. Кыргызстанда эле, бул жакта. Кыргызстанда. Анан ошондо биз бияка офис аренда калып программисттер таап иштеттик, бирок аябай ошо кыйын болду да, жакшы программист табыш үчүнчү. Анан биз ойлоп калдык, эмне үчүн биз ошо жакшы программисттерди издеп, биз өзүбүз өстүрө алабыз да депчи. Анан ошо программисттерди издегенде биз милдеттүү түрүндө сурачубуз. Сен бизге иштесең, башка биз мисалы үчүн балдарды таап, ошолорду үйрөтө аласыңбы депчи. Ошондой бир обязательно мындай пункт бар болду да, жумушка алып атканда. Эмне үчүн биз ошо келечекте ойдо бар болчу да, биз балдарды үйрөтөбүз деп. Программалоо, биз кыргыз балдарды программалоону үйрөтөбүз деп. Анын үчүн юрта негиздегенден кийин ошо 2017-жылы биз ошо досум экөөбүз Украина, Киевке барып келдик. Ошол Киевде аябай чоң бир парк высоких технологий бар. Ошол жерде көрүп, кандай окутат экен, кандай шарттарда окутат, кандай методика пайдаланат окутуш үчүн, ошонун баарын изилдеп келдик да бизчи. Бирок шартка карата ошо юртаны бутка тургузуш үчүн ошо окутууга жетелек болчубуз да. Анан ошо юртаны бутка тургузуп иштете баштагандан кийин биз ойлодук, эми ошо убакыт келди, биз ошо академия ачалы, балдарды окуталы деп. Ошо анан Жылдыз академия деп атадык да. Берки долбоордон, экинчи долбоордун мындай муктаждыктан улам жаралаган долбоор болуп чыккан экен да. Эми келиңиз, биз Жылдыз академия тууралуу сүйлөшөлү. Ал академия эмнени үйрөтөт, башка академияларда эмне айырмачылыгы бар? Кече жакында мисалы мындай бир окуя болгондо, ошол эле Facebook социалдык түйүнүндө бир белгилүү жигит, досум да, анан жазды да, мен өзүмдүн IT академиям бар дегенде, башка бир академиянын негиздөөчүсү, мисалы Азиз Абакиров өзүнүн кескин сын пикирин айтты да, бул академия эмес, бул академияга жатпайт депчи. Анан биздин баягындай жөнөкөй адамдардын көз карашы менен бул IT тармагында окуп чыкса деле жетиштүү, анан бирок академия менен мектептин, курстардын же болбосо ошонун айырмачылыгы эмнеде? Эмнеге сиздердики Жылдыз академиясы деп аталды? Ички маңызы, анан сырткы ушул турпаты тууралуу айтып кетсеңиз. Аябай сонун суроо болду. Биринчиден ошо аты эмне үчүн Жылдыз деп атадык, ошону түшүндүрүп берейин. Биздин ошо миссиябыз, ошо ойлорубуз ушундай да, ар бир адам өзүнчө жылдыз. Канчалык жарык күйгөн өзү чечет. Канчалык жарык күйгөн ошо өзүнүн ошо дисциплина, ошо өзүнүн кандай ички мотивациясы бар, ошондон мындай эме да,
ошолордун биргелешкен жеринде анан жылдыз жанагы. Анан биз ошо Жылдыз академия ошондой мүмкүнчүлүк беребиз деп чечтик да. Ошол эң негизги миссиябыз ошондой да. Эми болсо академия, курс айырмасы эмне? Менин оюмча академия деген бул мындай да, бир багытта, бир мындай Бир тармакта. Ооба, бир тармакта мындай бир специальность беребиз да. Анан академия программалоодон тышкары биз ошо келечекте ушуну ойлоп атабыз да, биз программалоодон тышкары башка багыттарды дагы үйрөтөбүз депчи. Мисалы үчүн IT деген программалоо эле эмес да. Ооба. IT деген ар кайсы мындай тармактары бар да. Мисалы үчүн дизайны бар, сүрөт тартыш керек да, сайт тартыш керек, приложение, веб дизайн. Ооба, веб дизайны бар, ооба. Веб дизайнды үйрөтсө болот, программалоону үйрөтсө болот. Андан тышкары азыр ошо big data деп коет да, чоң, көп, аябай көп мындай маалыматты обработка Көлөмдүү маалыматты кайра иштетип чыгуу. Ушундай дагы тармактар бар да. Анан мындай салыштырып койсо бул аябай чоң деңиз да. Чоң деңиз, анан сен өзүң ошо тандайсың, сен жөнөкөй балык болосуңбу, же сен кит болосуңбу, Акула болосуңбу. Ооба, өзүң тандайсың да. Аябай көп мындай тармактар бар. Анан ошо биз ошо биринчиден ошо программалоо багытынан баштадык, тармагынан. Анан Жылдыз академия негизгиси ошо өзү эки тармакка бөлүнөт. Бирөөсү бизде курстар бар, бирок ал курстарга төлөш керек да, платный курстар бар. Экинчиси болсо көбүнчөсү акысыз. Акысыз окутабыз. Бул көбүнчө мындай соцпроект деп коет эмеспи, ошондой сыяктуу да. Анан ошо тилекке каршы пандемия болду. Көбүнчө элдин баары үйдө отуруп калышты. Анан биз ойлодук, эми элди ошо жөн отурбай ошо Окутабы деп. Окутабы деп. Сизге мындай бир суроо да. Сиз айтканыңыз бекер депчи. Анан өзүңөр аркы жактан стартап ачып атсаңар, анан бул жактан анын уландысы туюнтмасы болуп Жылдыз академиясы түзүлүп атса, биздин акылыбызда, биздин түшүнүктө баягы бизнес жасаганга мындай акча табыш керек да. Өзүң курсагыңды тойгуза албай, анан бекер окуткандан кандай майнап көрөсүңөр, же силер аны бекер окутуп туруп анан кийин тушап туруп мойнунан анан көбүрөөк иштетип саласыңар балдарды. Себеп дегенде бизде акысыз деген түшүнүктүн өзү биздин коомчулукта мындай жат, анан акысыз деген мындай арзан, сапатсыз деген менен ошондой түшүнүктөр бар да. Эмнеге силер баягындай бекер окутуп атасыңар? Бул силерге кандай пайда алып келет? Силер ишкерсиңер да? Ошо тилекке каршы ошондой ошондой стереотип бар экен да, ошо акысыз болсо сапатсыз болот депчи. Бирок мен айтып кеткендей, ошо юрта долбоорун негиздегенде ал өзү уже акча алып келип турчу да. Андан тышкары мен айтып кеткендей, ошо Жылдыз академиянын эки тармагы бар. Бирөө бир курстар ошо төлөм курстар төлөйт да. Экинчиси болсо ошо көбүнчөсү ошо соцпроект акысыз окутабыз депчи. Мисалы үчүн ошо өзүбүзгө мындай нан тапканга бизге жетиштүү. Жетишет. Ошо юртадагы Жылдыз академиянын жанагы төлөгөн курстар дагы бизге акча алып келет. Андан тышкары ошо бизде ошо айтып атпаймынбы, мындай Кыргызстан деп мындай патриоттук мындай сезимдер бар да. Анан ушундай биздин ушундай өзгөрдүн жеке мындай жоопкерчиликтин ооба, негизи ошондой жоопкерчилик бар да. Ошентип өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрүүбүз келет депчи, ниетибиз ушундай бар болчу да. Анан эң негизи Кыргызстанда же нефть жок, же газ жок, же эчтеке жок. Кантип өнүктүрө алабыз? Интеллектуалдуу тармактарды өнүктүрө алабыз. Бизде эң негизги мындай
адам ресурсу бар, бизде аябай көп таланттуу балдар бар. Мисалы үчүн жана мен айтып кеткендей ошо акысыз окутуп атабыз дедик беле. Канча бала окуп атат азыр? Окууну бүттүбү? Азырынча бүттү. Биз ошо апрель-май айында баштаганбыз. Жарым жыл балдар окушту. Биз ошо ушундай долбоор ачып атабыз. Долбоорун аты келечек деп койгонбуз. Анан биз ойлогонбуз да, азыр биз акысыз окутабыз деп чыгарсак, көбүнчө мындай максат бар болчу да, региондордогу балдарды окуталы. Региондогу балдарды. Тилек мырза, азыр биз региондогу балдар жөнүндө өзүнчө сүйлөшөлү. Бул биз үчүн өтө кызыктуу. Эмне дегенде, азыр бизде жарнамалык блок болот. Андан кийин биздин телеканал өзү азыркы учурда сизге дагы, телекөрүүчүлөргө да айтып кетейин, азыркы учурда биз онлайн түрүндө Facebook, YouTube жана ошондой эле Одноклассники социалдык түйүндө чыгып атабыз. Бир аздан кийин ошол көрсөтүүбүз кайра кайталоо иретинде жалпы Кыргызстандын телеканалдарында чыгат. Кыргызстандын бардык булуң бурчунда биздин канал тартат. Эгер тартпай жаткан болсо, анда каналыңызды жаңыдан жаңылап койсоңуз болот. Бул Бишкек каналынан сиздерге мындай агартуучулук иретинде өзгөчө бүгүнкү учурда дүйнөлүк океан болгон IT тармагында кыргыз жигиттер, кыргыз кыздар үчүн, айылдагы уул кыздарыбыз үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар экени тууралуу мына ушундай Юрта жана Жылдыз Академия стартаптарынын негиздөөчүлөрүнүн бири Тилек Соломонбеков менен болгон маегибизди алдын көздү улантабыз. Ал арадан биздин башкы өнөктөш болгон Имарат Прогресс курулуш компаниясы тууралуу айтып кетели. Имарат Прогресс курулуш компаниясы көптөгөн жылдар бою Кыргызстандагы сапаттуу тамдарды куруу менен алек. Ал эми ушул декабрь ичинде алмалуу сезон акциясы уланат. Бул акциянын негизинде сиздер дал ушул курулуш компаниянын каалаган жерден каалаган батир алган болсоңуздар, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro жана ушундай техникалык каражаттарды бекер алсаңар болот. Кайсы белекти аласыңар, аны сиздер өзүңүздөр тандайсыздар. Азыр бизде жарнама болсун, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз бүгүн заманбап технологиялар тууралуу кеп козгоп атабыз. Кимде ким бизди көрүп аткан болсо, дагы бир жолу эсиңизге салып өтөйүн. Бул иш күндүн кечи, акырындап аптабыз дагы өзүнүн так ортосуна келип жетти. Кимде ким азыр жумуштан кайтып бизди көрүп аткан болсо, маанайыңызды жаркытып, өзгөчө телеэкрандарга балдар, кыздарыңыздарды тартсаңыздар туура болот. Эмне дегенде биз бүгүн заманбап технологиялар, тагыраак айтканда IT технологиялар тууралуу кеп козгоп атабыз. Мына ушул тармакта ийгиликтүү бир канча долбоорлорду ишке ашырып, ошолордун ашыруу үстүндө иштеп жаткан заманбап ишкерлер бул кыргызстандык жигиттер жана алардын катарында толуктаган Тилек Соломонбеков. Дагы бир жолу кутман кечиңиз менен. Анан Тилек, биз буга чейинки жарнамага чейинки сөзүбүздө Жылдыз Академиясы, андагы бекер окутуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу, IT тууралуу сүйлөшүп атканбыз. Анан региондордон балдар деп ошонун негизинде токтоп калдык да. Региондордо IT тармагын укканда мындай бир коркунуч пайда болот. Биринчи стереотиптерде, биринчи түшүнүктөр бул өтө кымбат. Бул биздин мээбиз ушуга жетмек беле. Мындай эле оокат кылчы. Мал кармап, семиртип, сатып дегендечи, көнүмүш айтканда. Анан IT десе эле бул өзгөчө бир мындай башкача бир акылдын мээнин ээлерине таандык. Бизде болгон жөнөкөй карапайым элге бул чоочундай угулат да. Ушул стереотиптер барбы? Бар болсо аларды кантип жеңсе болот жана кандай жолдор менен? Деги эле IT деген мындай оңойбу же кандай сапаттар талап кылат адамдан? Албетте андай стереотиптер бар. Көбүнчө ошо биз студенттерди набор кылып атканда көбүнчөлөр сурайт да, мага мен математика билишим керекпи депчи. Көбүнчөсү ошентип ойлойт да, мындай жанагы производный, алгоритмы, ошондой формулаларды пайдаланышыбыз керек депчи. Жок, андай жок. Математика деги жүрөккө тийип калган да биздин мектептен беричи. Анан мынтип салыштырса болот да, бул программалоо, бул деген компьютердин тили. Биз мисалы үчүн мына кыргызча сүйлөшүп атабыз, орусча сүйлөшүп атабыз, бул ошондой эле тил деп эсептесе болот да. Бирок бул компьютердин тили. Ошо компьютердин тилин үйрөнүп алсак, биз ошо компьютерге анан буйрук бере алабыз да.
бул кнопканы бассаң бул экранга жибересиң же болбосо бул сайтка жибересиң депчи. Ошондой эле жөн эле мындай командаларды, буйрутмаларды буйрутмаларды мынтип түзүшүң керек да. иреттеп коюш керек. Компьютерге ошон мындай айтканда сценарийлерди түзүп беришиң керек да компьютергечи. Вот ошондой эле да. Анан программалоо тили, ар кайсы программалоо тилдери бар да. Python, C#, JavaScript дегендер көп да андай программалоо тилдеричи. Анан ар бир тилдин өзүнчө мындай татаалдыгы бар да үйрөнүш үчүнчү. Мисалы үчүн англис тилди оңоюраак да үйрөнгөнгөчү Кытай тилине караганда. Ооба. Ошондой эле да. Азыр бирок азыркы кылымда бул программалоо тилдерди ошончо өзгөчө мындай эметип койду да, Жөнөкөйлөштүрүппү? Жөнөкөйлөштүрүп, ооба, үйрөнөм десе, мындай өзүн адамдын өзүнүн ниети бар болсо, үйрөнөм депчи, жөн эле интернетке кирип эле YouTube аркылуу, ар кайсы платформа аркылуу өзү эле үйрөнүп алса болот. Бирок кээ бир адамдарга жардам керек. Кошумча билим керек, Ооба, кошумча мисалы үчүн кандай жардам? Бир мугалим керек да. Жардам берип турган адам керек. Түшүндүрүп турган адам керек. Насаатчы да. Насаатчы. Кээ бирлери болсо өзүлөрү эле үйрөнүп алат. Мисалы үчүн юртага программисттерди таап издеп жүргөндө ошондо көбүнчөсү 90% ошо программисттердин өзү үйрөнүп алыптыр. Бияктык биздин балдар. Биздин эле балдар, ооба. YouTube'ду карап эле. YouTube, интернетти карап эле өзүлөрү үйрөнүп алган да. Ошо ар бир адамдын азыр ошо интернет кылымында ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар үйрөнгөнгөчү. Буга жөн эле ниет керек. Ниет анан компьютер. Тырышчаактык анан да. Тырышчаактык, отуруп коюш керек бираз. Отуруп ошо, ооба. Дитиңди коюп. Туура. Анан ошо айтып атпаймынбы жана математика керек деп стереотип бар. Жок, андай кереги жок. Бул жөнөкөй эле тил. Жөнөкөй эле тил. Жана биз сүйлөшкөн тил дейли, бирок бул компьютердин тили. Ошо компьютердин тилин эле үйрөнүп алышыбыз керек да. Тилек мырза, мен сиздин сөзүңүзгө кесип коеюн, кечирим сурайм. Эми бизди угуп аткан мисалы көрөрмандар IT тарамагына деп кулак салып, колубуздан келет турбайбы дегенди бир ойлонушту. Анан экинчи оюнда эле биздики рыноктук экономикага байланыштуу, өзүбүздүн бүгүнкү акыбалыбызга байланыштуу дароо биринчи ой канча табат депчи, мындай мисалы бүт нерсе салыштырмалуу түрдө да, мисалы анан мисалы жана мен айткандай баягы эмесин тиги бодо малын семиртип базарга барып сатса деле акча табат, аны менен деле күн улана берет да. Анан IT эле дейт, IT деп мен баягы айылдарды аралап көп туугандардын арасында да көп ушул темаларды айтам да, козгоп балдарды окуталы, муну үйрөтөлү, ушундай академиялар бар дегенде эле айранда ал жактан тыйыны канча табат, анан канча отурат, эмне болот деп эле сурашат да, тыйынды сурашат. Мисалы орточо эсеп менен Кыргызстандын рыногун мындай сереп салсак да, Кыргызстандын рыногуна башталгыч этаптагы жаңы үйрөнүп аткан, ошо жаңы тилди үйрөнүп аткан специалист менен мындай дасыгып калган IT кызматкеринин ортосундагы акча айырмачылыгы канча болот, орточо эсепке чыгарсак айына канча чыгат ошол акчасы? Ошо айына ошо мындай да. Биз айына деп көнүп калганбыз да. Балким силер долбоорлоп эсептейсиңер, бир долбоорго деп. Жок, айлап элеп деле эсептесе болот. Мисалы үчүн жаңы окуп чыккан программист, аларды көбүнчөсү мындай junior деп коет да. Башталгыч. Башталгыч андай адистер 700-600 сом менен эсептейли. Сом менен эсептегенде ошондо 40 000 сомго чейин. 40 000 тегерегинде табат айына. Анан башталгычтан кийин уже орточо адис болот да. Орточо адис бул 1 жылдан ашык иштеген программист да. 1 жылдан 3 жылга чейин мисалы үчүн. 1 жылдан 3 жылга чейин ошо токтотпой программалап жүргөн адис ошо 40 000ден 100-120 000 сомго чейин тапкан мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн уже мындай өзү жакшы, мындай опыты жакшы иштеген адам
уже 3 жылдан Узагыраак мөөнөт узагыраак иштеген, эсептесек, алар ошо 150 миңден жогору турат. Айына 150 миң сом жогору. Мен анда бул жумушту тыштайын дагы барып жылдат академиясына окууга тапшырайын. Не дегенде баягы эми А дейбиз, бу дейбиз, бирок жалпысынан баягы биринчи адамды кызыктырган материалдык кызыкчылык болуш керек да. Антпесе азыркы ушу мен айткан рынок экономикасында жашап, иштеп оокат кылыш оор. Анан дагы бир суроо сизге, мындай мен жалпы ушул элдин оозундагы суроолорду бергим келип атат да сизге. Сиз айткан жуниор, анан орто, то есть башталгыч, орто, анан кийинки дасыккан, кесипкөй депчи. Жаш куракта жана адамдын гендердик таандыгына байланыштуу бул кыз эркекпи, улан кыздарбы, тестер балдарбы, баягы тестер деп биз баягы болжомол менен 14-15 жаштан курагындагы же болбосо ошенткен менен жалпы гуманитардык, социалдык жана так илимдерди билип бүтүп, 11 классты бүтүп, бир сыра 5 курсту окуп бүтүп, бир жашы бир 22-23гө келгенде жыйынтыктуураак болобу, ушул IT тилин табууда, программалоодо жаш курак менен адамдын гендердик таандыктыгы маанилүүбү? Ошо аябай жакшы суроо болду. Ушунда мен дагы мындай айтып кетейин дегем да. IT-де эркексиңби, кызсыңбы, мусулмансыңбы же башка бир конфессияда ошондой бул айырмасы жок. Айырмасы эч нерседе жок. Бизде ошо жана стереотип жөнүндө сүйлөшүп атпадык белек. Ошо бизде көбүнчө ошо айтышат да, кыздар көбүнчө мындай гуманитардык багыттарга барыш керек деп ушундай стереотип бар го бизде. Андай мен каршымын да. Мисалы үчүн кыз болобу, эркек болобу айырмасы жок. Программалоодочу ар бир адамдын программалоону үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир адамдын. Жаш курак. Ошо жаш боюнча айтып кетейин. Азыр мисалы үчүн бизде аябай көп курстар бар. 1-класстан баштап ошо мындай өзгөчө платформалар бар да, ошо программалоо сыяктуу мындай оюн сыяктуу программалоо деп коет. Баланы кызыктырыш үчүн. Баланы кызыктырыш үчүн. Бала мисалы үчүн жанагы мындай кодду көрсө кызыкпайт дагычы. Ошондой платформалар бар, ошо мындай сүрөт сыяктуу кылып, ошондуп мындай буйрутмаларын тизип туруп, оюн сыяктуу. Оюн сыяктуу. Ошо оюнду эмет курап койсо болот да, оюнучу. Оюнга кызыктырып, анан программалоо тилинин базовый фундаментин билип алса болот. Ошо 1-класстан баштап ошондой бизде курстар бар. Эң негизи мындай программалоо тилин үйрөнөм дегендери ошо мен эсептейм ошо 11-12 жашынан үйрөнсө болот. 11-12 жаштан. Эң сонун рахмат сизге, Тилек мырза, көзүбүздү ачып кеттиңиз. Бир чет себеп дегенде IT дегенде эле баягындай ачкени баса кийген, мындай үйдөн чыкпаган, анан бир жашы бир топко барып калган кишилерди мындай элестетти. Бул да бир стереотиптердин бирөөсү. Негизи IT тармагында көбүрөөк адамдарды камтып кетиш үчүн жалпысынан стереотиптерди сындыруу керек экенин мен жакшы түшүндүрөм. Анан азыр бизде бир сюжет болсун. Андан кийин биз сөзсүз түрдө ушул дүйнөлүк океан болгон жанагы мез айткандай, эгер сиз баштап кайтапта баштасаңыз 40 миңден бир 150-200 миңге чейин, бул бери жагы дегенде акча табуу мүмкүнчүлүгү сизди кызыктырабы? Мен ойлойм кызыктырат деп. Ошон үчүн биздин маегибиздин учугун улай бизден алыстабаңыздар. Азыр мен сиздерге болсо ыктыярчылар тууралуу сюжетти көрсөтүп келип турат. Сиздер билгендей, мен кечеде дагы өзүмдүн постумда жаздым элем. Норвегия мамлекетинде, Норвегия өлкөсүн биз өнүккөн деп баарыбыз тааныйбыз, билебиз. Эмнеге өнүккөн десек, мен бирден бир негизги себептерин айтып кетсем болот. Ал мамлекетте 57% калктын катмары волонтердук, ыктыярчылык ишке
кириптер экен, ошол кызматтарда иштейт экен. Жаш курагы эң кичинекейден баштап улуусуна чейин, жаш карысына дебей бардыгы ыктыярчылык менен алек болот экен да, ошо Норвегияда мисалы. Ошондуктан Кыргызстандагы бүгүнкү ыктыярчылык кыймылынын акыбалы кандай, катарлары толукталып атабы, кандай тармактарда иштер жүргүзүп жатат, ошол тууралуу кийинки сюжет болсун, андан кийин кайрадан студияга кайтып келебиз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргыз мамлекетинин эл аралык деңгээлдеги эң ири долбоор. Көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында 2012-жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында 2-сентябрь 2018-жылы өттү. 80 мамлекеттен 3000 спортчу келип, мелдештер 37 этноспорт оюндарынын түрүнөн өткөрүлдү. Оюндардын максаты өнүгүү доорунда дүйнө жүзүндөгү этностор жана элдер арасындагы көп жактуу тарыхый, маданий мурастарды сактап калуу. Долбоорду өткөзүү үчүн көптөгөн адамдар эмгектеништи. Ыктыярчылардын салымы өзгөчө маанилүү жана чоң. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчыларынын иш-аракеттери жарандын өз калоосу жана чын дили менен иш-чараны өткөрүү, өзүн өзү өнүктүрүү жана ишин илгерилетүү. Биринчи, экинчи күн аябай кыйын болду балдар кыздар үчүн. Анткени ыктыярчылардын жарымын ипподромго алып кетишти. Ал жактагы ачылыш аземине ыктыярчы көрүү керек болуп, анан жарымы менен биз Кырчынга барып, биз Кырчындагы ачылышына даярдандык да. Анан айтор эми ушундай маселелер болуп атып, анан биз түнкү саат 12-де үйгө бараттык, пансионатка. Кырчын жайлоосунан акыры 1 саат жол болуп, алар түнкү саат 12-де ужин кылышат. Анан кайра жатып алып, кайра эртең менен таң атпай мен 6-да кетишет. Айтор мен ошо бул жерде айта турган маселе кураторлордун жумушун айтсам, алардын жумушу аябай оор болду. Анткени элдин баары уктагандан кийин пансионатты обход кылып бирге чейин баарын уктатып, жаткырып туруп, анан саат 2-де алар менен мен жыйын собрание өткөрөм күндө. Алар эмне жумуштарды жасаган, кандай маселелер болгонун баарын айтып беришет. Анан кайра элден биринчи тур болуп, элдин баарын ойготуп, аларды завтракка алып келип, аларды автобуска алып барып айтор. Эң эле баягы көбүрөөк жумуш кылган ошол балдар кыздар болду. Ошондон улам биз Кырчында тартиптүү маселелерди орнотуп алдык. Эртеси күнү биз амфитеатр локациясына бардык. Ал жака барып территориясын, ценаны жыйнап алдык. Анан стулдарды жайгаштырып, биздин кураторлор Бакай, Нурайым менен Шайырду тез эле иштеп бүтүп койдук да. Андан кийин биз кеч киргенде конокторду тосуп алып жаттык. Аябай кечке чейин, караңгыга чейин иштеп жаттык. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 500 ыктыярчы эмгектеништи. Жашы 18-ден жогору болгон Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлүк жарандары өзүнүн тажрыйбасын, билимин, жөндөмдүүлүгүн жана убактысын жумшоо менен аткарып жаткан ыктыярчылык ишмердүүлүгү үчүн каражат албастан уюштуруу иштерине көмөктөшүүгө ниеттенишип, эмгектеништи. Маданият, спорт жана туризм министрликтери менен иштешип, чоң салымын кошушту.
Кыргызстан эч кайсы бир дүйнөлүк океанга байламтасы жок. Биз Борбор Азиянын так борборунда, так жүрөгүндө жайгашканбыз. Экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз болгону ушул көбүн эсе Кытайдан келген товарларды экспорт менен алек болобуз, ошентип жан багабыз жалпысынан. Эми учурда дүйнөлүк океандар эми суу эмес, маалымат иретинде мына азыркы учурда биздин башыбыздын айлантып тегерентип колубуздан сүзүрүп эле башкача бир жака, башкача бир дүйнө ааламдар ачылып атат. Кыргызстан ошол жаңы ачылып аткан мүмкүнчүлүктөрдөн артта калып калбайбы? Калып калбаш үчүн IT технологияларын үйрөнүү канчалык түрдө бизге кажет? Жана элет жеринде өзгөчө, эгер сиздин үйүңүздө компьютер жок болсо, интернет байланышы алсыз болсо, мугалимдер жок болсо, булар эмнени сүйлөшүп атат, бизге келбейт ал нерсе, биздин колубуздан келбейт деген түшүнүктөрдү бүгүн жокко чыгаруу менен алекпиз. Бул тууралуу бизге дагы бир жолу тереңирээк кылып Тилек Сулайманбеков айтып берсин. Тилек мырза, үстүндө жогоруда уктуңуз, буга чейин сүйлөшүп атканбыз. Айыл жергесинде чындап келгенде IT тармагында бир коркунуч бар да. Биз үчүн эмес, биздин колубуздан келбейт. Кымбат деп ойлошот. Анан мына пандемия баарыбызга жаңы жашоо форматын үйрөтүп койду. Биз буга чейин мына офлайн деп мына экөөбүз отургандай сүйлөшүп жүрсөк, эгер пандемия болуп аткан болсо, биз экранды экиге бөлүп алып, онлайн эле сүйлөшүр экенбиз. Андан маалымат жок болуп кетпейт, болгону бирибизди мындай колубузду кармап, жылуулукту сезбесек эле, калган баардыгы онлайн форматка өтүп кетти да. Анан өзүңүз мисалы жеке турмушуңуздан бир тажрыйбаны айтып өттүңүз мага. Ошону телекөрүүчүлөргө бөлүшүп кетсеңиз. Ооба. Мындай болду да, биз ошо Жылдыз академиясынын студенттер окуу негизи онлайн форматта өттү да. Анан көбүнчө ошо айтып атпаймынбы, жана региондон балдарды студент катары алып ошо окуттук депчи. Анан көбүнчөсүнүн ошо ноутбугу жок. Көбүнчөсү ошо телефон аркылуу чыгып окууга катышып жүрүштү. Анан биз ошону көрүп ойлодук да, эмне үчүн биз ошо соц тармактарда биз кайрылдык да, баарыначы силерде эски ноутбугуңар бар болсо же пайдаланбаган ноутбугуңар жөн эле жатып турса, ошолорду бизге бергилечи, биз ошо биздин студенттерибизге таратып беребиз депчи. Анан ошентип биз 20 ноутбук чогулттук. 20 ноутбук чогултуп ошо балдарыбыздарга жиберип окугала деп жибердик. Анан аны жөн жибербей, ошо студенттин ата-энеси менен сүйлөшүп, байланышып айттык, мына биз ноутбук берип атабыз. Ошо ата-энеси ошо балдарыңарга ошо ноутбукта отурганда тийишпегилечи. Бар малга чөп салып кел, анан барып тиги короону тазала, шыпыр деп айтпагылачы. Ошо ноутбукта отурганда бул ушундай стереотип бар экен да биздечи. Ооба, ноутбукта отурса ойноп кетет. Ооба, кичинекей бала ноутбукта отурса эле, бул ойноп атат, бул интернетте ар кайсы нерсени көрүп отурат деп ойлойт экен да. Ошо биз болсо ошо ата-энеге мындай аракет кылдык да, түшүндүргөнгөчү, ошо ноутбукта бала отурса, бул ойногон да эмес, интернетте отурганда эмес, бул ошо жөн эле отурбай эле окуса болот. Ноутбук аркылуу бул инструмент. Ноутбук деген бул инструмент. Ошо астап. Ошол ноутбук аркылуу бул акча тапса болот, окуса болот, онлайн окуса болот депчи. Анан ошо сиз айтып кеткендей ошо пандемия убагы келип калып, баары онлайн форматка өтүп, анан мындай эме болуп калды да, окуячы. Мен эки кызым бар. Бирөө 2-класста, экинчиси 1-класста. Анан онлайн форматка өткөндө ошо мугалими ошо WhatsApp группага могу үйдө моон окуйсуңар деп жиберчү да. Мен ошо мугалимибизге кайрылдым. Сиз ошо онлайн форматта окууну өткөрөм десеңер, мен сизге жардам бере алам, мен сизге окута алам депчи. Анан ал мугалим мага айтты, сонун болот, ошо үйрөткүлөчү депчи. Анан мен ошо 1,5 жума ошо мектепке барып, ошо онлайн окутканга платформаларды баарын компьютерине жүктөп берип, окутуп, интерфейсин баарын үйрөтүп, кантип онлайн форматта сабак өткөзсө болот деп материалдарды кантип жүктөйт, кантип сабак баштайт, кантип аяктайт, баарын үйрөтүп бердим.
эми азыр болсо ошо эки кызым ошо үйдө эле отуруп эле ноутбукту ачып окуп атышат. Окуп атат, анан мен жеке оюмча мен азыр айырмасын сезбейм да. Оффлайн барып мектепке окуп атабы, же болбосо үйдө отуруп ошо онлайн мугалим өткөрүп аткан сабактардынчы. Ошо жеке мындай сапатын карайм да. Ошо кандай сабактар өткөрүп аткангачы. Бирок ошо мен оюмча ошо мугалимден дагы бул аябай чоң эме бар да. Мугалимге байланыштуу. Ооба, мугалимге байланыштуу. Ошо ошондой бизде ошондой мугалимдер көп болсо, аябай сонун болмок да. Ошо биздин мугалимдер ошо өзгөчө ошо 1-класстан баштап 5-класска чейин ошондой мугалимдерибиз технологияны үйрөнүп, ноутбугу бар болуп, бар болсо, ошо сапаттуу сабактарды өткөрө алат деп ишенем да. Андай мүмкүнчүлүктөр азыр дүйнөдө бар. Болгону ошол жана сиз айткандай, ал бул аспап болсо, ошол аспапта ойногонду үйрөнүш керек деп атасыз, Тилек мырза, азыр бизде мына маегибиздин акыркы блогунун IT тармагындагы ошол интернет технологиялардан, байланыш технологиялардан программалоо тилинин келечеги, перспективасы жөнүндө сүйлөшсөк, сиз сөздүн башында айтып калдыңыз, Кыргызстанда дагы бул аянтча дээрлик, абдан эле боштук бар, вакуум бар депчи. Бул канча убакка чейин ушундай бойдон уланат? Биринчиден, анан экинчиден бул IT тармагына кириптери болгон адамдардын, кайсы бир ишкерлердин дейлик, кесипкөй адамдардын бир чеги барбы бул темада? Жалпы ошол алдыңкы бир Кыргызстандагы 5 жылдын, 10 жылдын перспективасы жөнүндө сөйлөшүп кетсек. Себеп дегенде, аз мен токтоп коеюн, аябай эле көп адамдар, мен байкасам, ата-энелер өзүчө, ушу IT деген бар экен, окуш жака окуу деп эле балдарын жөнөтөт да. Анан бирок мындай жалпы эсептен карасак, чыныгы жакшы программисттер бизде дагы, ошо программисттер классы дагы жетилип быша элек. Анан канчага чейин ушу боштук уланат? Ушу сиздин пикириңизди уксак. Аябай жакшы суроо болду. Биринчиден мен мындай нерсени айтып кетким келет да. Аябай көп бизде ошо соц тармактарда, биздин баракчабызда аябай көп адамдар сурайт да, азыр баары эле ошо IT-ге кирип атат, баары эле программист болгусу келип атат. Анан жанагы бизде ошо 2090-жылдары ошо экономист, юристтин таш тыргытсаң, экономисттин же юристтин башына таш тиет. Ушундай болуп калбады беле. Анан көбүнчөсү ушинтип сурайт да, азыр мисалы үчүн баары эле программист болом деп атат, программистке окугум келип атат, программист болом дейт. Анан 5-10 жылдан кийин ошо бизде ошондой болуп калбайбы депчи, таш тыргытсаң ошо программисттин башына тиет депчи. Андай болбойт. Эмне үчүн андай болбойт? Технология жылдан өнүгүп атат. 5-10 жылдын ичинде азыр көрөсүңөр ошо технология азыр медицинага кирип атат, нано медицинага кирип атат, технология ошо IT-ни мынтип салыштырсак болот да, бул аябай чоң мондай торт. Анан ошо дүйнө жүзүндө ошондо канча адам бар, ошо ар бирөөсүнө ошондой кичинекей болсо дагы өзүнүн үлүшү тиет. 5-10 жыл болобу, 15 жыл болобу, бул мындай да, канча программист көп болсо, ошондой технология өнүгө берет да. Анан программисттин артынан кубалап кете берет да, ошончо торт ушинтип көбөйө берет да. Технология программисттер технологиянын аркасынан кубалап жүрүп эле бир мындай марафон болуп жүрө берет экен да. Марафон болуп жүрө берет, өнүгө берет. Мисалы үчүн ким ойлоду эле, мисалы үчүн 15-20 жыл мурун ошо мондай телефон менен пайдаланып каларбыздычы. Баары эле мынтип кнопка менен жүрбөдүк белек, турабы? Азыр болсо ошо технология ушунчага жетти. Мисалы үчүн сиз азыр бир программалоо тилин билип үйрөнүп алсаңар, всё, мен буну үйрөнүп алдым, болду, эми токтосом болот, эми окубай эле койсом болот деп эсептебегиле. Эмне үчүн? Негедир ошол эле программалоо тили өнүгөт да. Өнүгүп, анан ошо технологиянын артынан кубалап турушуң керек да. Кубалап алсаң, сен бир орунда токтоп калсаң, анан жетишпей калсаң, ошо жанагы
телефонда эски кнопкалуу телефон болуп каласың да. Керегиң жок болуп калат. Кереги Эч жок ким болуп колдонбойт каласың. Ооба. Ошон үчүн бул ар дайым өнүгө берет. Анан Кыргызстан боюнча азыр ошо биз айтып атпадык беле жана кичине ошо IT мындай класстары кичине тайтайлап калды депчи. Эми болсо мен ишенем, азыр аябай бизде таланттуу балдар чыгып атат. Мынтип карап кетсек, баягы эле Тилек Мамутов Google'да иштеп кетти. Ал кайра кайтып келип Кыргызстанга ошо өзүнүн салымын кошуп атат. Кайнар Камалов деген аябай таланттуу бир бала бар. Ошо MIT Америкада бүтүп келип, бул жерге Кыргызстанга келип, өзүнүн компаниясынын филиалын ачып, ошо биздин программисттер ошол жерде иштеп атат да. Ошондой аябай мындай таланттуу балдардын ошол негизи ошо программисттер ошо өзү барып үйрөнүп келип, кайра келип, биякта өзүнүн ошо билим менен бөлүшүп аткан аябай кубанычтуу да. Анан бизде андай балдар көп. Сиз эле айтып кеттиңиз жана Айзиз Сабакиров, аябай абдан ошо мындай залкар киши деп ойлойм да. Ошо 2008-жылдан баштап бул адам уже ошо программалоо боюнча кантип ошо Кыргызстанга салымымды кошсом болот деп ойлоп келген адам да. Анан ошол адам ошо ПВТ деген нерсе бар, парк высоких технологий деген да. Ошонун негиздөөчүсүнүн бири. Ал кандай преференция берет ПВТ? Ошо сиз компанияны негиздеп, ошо ПВТнин ичине кирсеңер, ошо налоговый преференциялары бар. СЭС сыяктуу да? Ооба, ошо свободная экономическая зона сыяктуу. СЭС сыяктуу, бирок ошо IT тармагында да. IT тармагында. Ушундай мындай ушул жол ачып берет да Кыргызстангачы. Анан бизде аябай көп ошо мындай курстар бар, аябай көп академиялар ачылып атат. Анан бул ошо менин оюмча ушундай чоң шаарларда дагы болбосо да ошо региондорго дагы ошо ар бир айылына дагы баарына жеткиришибиз керек да. Ошол биз ошо биздин ошо соц долбоорубуз ошо негизги максаты ошо да. Түшүнүктүү. Кичинекей балдардан, кичинекей балалыктан баштап ошо технология менен тааныш болсун депчи. Түшүнүктүү. Азыр деле ошо көбүнчөсү мисалы үчүн Жаш коякта дагы эме жок, чектөө жок туурабы? чектөө жок. Канча жаш болсо үйрөнүп алса болот. Адам аракети болсо. Ооба, азыр мындай болуп калбадыбы? Мисалы үчүн азыркы убакта компьютер билиш үчүн жана Word, Excel, компьютерди билиш үчүн бул жумушка орношом десеңер, компьютерди милдеттүү түрүндө билишиңер керек. Ооба. Ансыз болбой калбады. Ооба. Мен ойлойм, ошо жакынкы келечекте бул деген мындай болуп калат да, технологияны билиш үчүн милдеттүү түрдө болуп калат да. Ансыз жашоо жок болот. Тил билбей калган сыяктуу эле. Эгер сиз келечекте сиз же болбосо сиздин балдарыңыз дүйнө эли менен, дүйнө жүзү менен дудук болуп калбай, тилин таап, сүйлөшүп кетишин кааласаңыздар, анда сөзсүз түрдө бүгүнкү эфирге жакшылап кулак салып, IT тармагында Кыргызстандагы перспективалар, учур чагы жана келечеги тууралуу бүгүн бизге Юрта жана Жылдыз Академия компанияларынын негиздөөчүлөрүнүн бири Тилек Симонбеков өтө кызыктуу маек куруп берди. Сиздин ишиңизге ийгилик, соц долбооруңуз үчүн өзгөчө чоң рахмат, алкыш сизге. Дагы көп көрүшөрбүз. Алдыда болсо бизде Имарат Прогресс курулуш компаниясынын жарнамалык блогу болсун. Бул компания өзүнүн быйылкы ошол декабрь айында үй сатып алуучуларга өзгөчө белектерди камдап койгон. Бул iPhone 12 Pro, iPad Pro жана ушундай баалуу белектер. Сиз каалаган батир алсаңыз, сизге каалагандай, сиз каалагандай белек колуңузга түшөт. Бир аздан кийин эфирибизди улантабыз. Кыргызстандагы YouTube анын учур чагы жана ошондой эле келечеги тууралуу кийинки мейманыбыз келен кесир маек куруп берет. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүн биз заманбап океан
башкача айтканда жаңы технологиялардын кыйырына чыгып алып, Кыргызстан бул тармакта кандай алгылыктуу иштерди жасап жатат, кандай ишкерлер бул тармакта бар, жана Кыргызстандын ичинден биздин өзүбүздүн арабызда жүргөн жарандарыбыздын айрымдары дүйнөлүк YouTube океанын акырындык менен багынтууда десек дагы толук жарашат. Сиздердин балдарыңыздар, кыздарыңыздар билесиңер, телефондорун, планшеттерин ачып алып, ары бери ар кайсы кыймылдаган сүрөттөрдү, мындай көзгө көрүнүктүү картинкаларды кыймылдатып көрүшөт. Ал эми ошол балким сиздин балдар көрүп жаткан кинолордун же мультфильмдердин же тасмалардын айрымдарын биздин кыргызстандык жаратмандар жасап чыккан. Келиңиздер, таанышпайлыбы? Андай болсо бизде конокто Lights Creative Group компаниясынын негиздөөчүсү, продюсер Нурлан Мирзаматов. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен, Нурлан мырза. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Рахмат, Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми сиз менен мындай жалпы жонунан биринчиден таанышып алсак, Нурлан мырза, сиз өзүңүз кайсы тармакта окуп бүттүңүз эле? Мен билгенден сиз көп жылдар бою жаш кезектин Турцияда жүрдүңүз, анан Кыргызстанга кайтып келдиңиз, бир канча тасмалар тарттыңыз, айрым тасмалардын бирине мен да тартылдым, сиз менен кызматташтык. Сиздин жолуңуз, ушул күнгө чейинки жолуңузду бир кыскача айтып берсеңиз. Негизи мектепти 2005-те бүтүргөм. Ош Кыргыз-Түрк Сема лицейин бүтүргөм. 2005-тен 2012 чейин Турцияда жашап ошол жерде окуп жүргөм. 5 жыл окуп, акыркы 2 жыл иштеп 2012-ден ошол Мекенге кайткам да. Акыркы жылдар эле эмес, ар дайым эле ошол кино тармагына кызыгып, кинонун көбүнчөсү көрүүнү жакшы көрчүм. Орусча айтмакчымын, потребителим бул, идеальный потребителим. Киноман болуп жүрүп, анан ошол акыркы жылдар Турциядан кетердин алдын бир-эки курстарга барып, мастер-класстарга барып, актёрдук, өнөрчүлүк курстарына барып жүргөм. Анан ошол сценарий жазуу, кино тартуу курстарына бир аз барып жүргөм, мастер-класстарга. Ошол жактан ошол контент креатингке, контент жаратуу жагына кызыгып калган болчумун да. Ошол сиз окуган тармагыңыз бөлөк болчу. Негизинен профессия жагынан экономист болчум. Менеджмент, 2 жылдан кийин международная торговля, улуттар арасындагы саудагерчиликке окууну бүтүргөм. Ал жакта иштеп жүргөн тармагымдагы акыркы 2 жыл ошол логистика тармагында, авиационно-брокерская фирмада, брокерлик компанияда иштеп жүргөм. Бирок хобби катары ар дайым эле ошол кино жаратмандыкка жакын болчумун да. Алып баруучулук болсо дагы, мисалы ошол режиссура жагынан, кадр аркасында болуу жагынан ошол жак кызыгып жүрчүм. Анан ал убакта билген эмесмин, бирок ошол хобби барып негизги профессияга айланып калды да. 2012 Кыргызстанга кайтып келдиңиз. Дароо кино тартууга кириштиңиз, жеңилдерди түрө. 2012-де кайтып келгенде ошол жак Турцияда иштеп жүргөндө, акыркы 2 жылда иштеп жүргөндө бир аз чогулткан каражаттар болчу. Эми тагыраак кайтып кеткенде бир катуу иштеп $5000 чогулткан акча бар болчу. Ошону мен кайтып ошол жарым жыл, 1 жыл болсо дагы өзүмдү тапканга чейин Мекенде жашап турганы, балким бир жумуш баштай бергени стартка мүмкүнчүлүк болот деген ишениммен кайткам да. Ошол акча менен келип, бул жерде бир досумду көрүп калып, Турцияда таанышып калган досумду, ал режиссер болчу, Айбек Оморов. Ошол экөөбүз 2012-де эле студия ачканбыз, Акнур фильм деген студия. Ошол студия менен заказдар алып, мен өзүм көбүрөөк үйрөнөйүн деп, ошол фотограф болуп иштеп жүргөн болчумун, оператор болуп иштеп жүргөн болчумун. Анан ошол 2012-ден бери эле студия ачканбыз. 2015-2016-га чейин ошол Акнур фильм менен 20да Чал Кемпир, Жын менен симулянттар, ошол эле өзүм тартылган симулянттарды ошол брендтин астында. Жакшы күндөр. Жакшы күндөр өттү. Ал дебют болсо керек эле, сени толук метраждуу фильмдерде. Толук метраждуу фильмдерде ооба, дебют болсо керек. Азыр мындай жүрөктү жылуу сезимдер менен эстейм ошол күндөрдө. Бардык өткөн окуялар көз алдымда турат. Анан сиз мына Жын менен 20да Чал Кемпир, симулянттар болду. Кыргыз киносунун ысык суугун көрдүңүз, тарткандын азабы менен анын тыйын тыпыры, эмгек акынын кайтып келүүсү оор экенин сиз менен кошо биз дагы сезип көрүп жүрдүк. Анан акырындап ушул кино этаптан кийинки этап кайсы болду сиздики? Кино тартып жүргөндө эми кино кыйноо деп коет го. Ооба. Ушундай бекен. Өзүң дагы ал жерде көп болуп калса керек, канча кинодо продюсер болдум, аткаруучу болдум, ошол кино тартканы бир жок дегенде эң аз дегенде 3 ай 4 ай, эң аз дегенде абдан экспресс режимде тартканын толук метраждуу фильмдерге 3 ай 4 ай кетет.
мындай орточосунда бир 6 ай кетет да. Мисалы сценарийдин тастыктоосу, сценарийдин тастыгандан кийин подбор команды, утверждение актеров, ошол эле актерлордун баарынын тастыктоосуна кийин бул препродакшн периоду, кийин продакшн даярдык периоду. Андан кийин бар жок тастык бүткөндөн кийин локацияларды, актерлорду, сценарийди режиссерский айланткандан кийин продакшн период деп коет. Ал Тартуу бөлүгү. Тартуу периоду. Тартуу периоду дагы бир жок дегенде бир 20 күн, средний мисалы 1 айда. 1 айдай болот. Андан кийин дагы 1 ай, кээде 2 ай деле постпродакшн болуп кетет. Ал постпродакшнда монтаждар бүтүлөт, озвучкалар финализациясы болот, композиторская работа болот, эффекттер болсо эффекттер коюлат. Ошондой болуп туруп, абдан чоң жумуш негизи. Киношниктердин баары эле билишет бул жакта канчалык мындай чоң жоопкерчиликтүү жумуш болгонун. Ошонун баарын бүткөндөн кийин прокатка бир дата коесуздардан, анын датада, то есть прокат болгондо кино 2 жума турушу мүмкүн, 1 ай турушу мүмкүн, 2 ай же жакшы болуп кетсе, там 6 ай, 7-8 ай турат да. Ошол учурда жакшы турган учурларда эми өзүнө 2 эсе, 4 эсе эң жакшы мындай феноменально болгон учурларда канча бир 20 эсе актаган кинолор болсо керек эле. Ушундай кинолордун катарын толуктаган кыргыз тасмаларын айтып бере аласызбы? Кандай бюджет сарпталган, канчалык актап кеткен сандар боюнча? Так сандарды айта алам, бирок божомол сыяктуу кылып, мисалы бир-эки ресурстарды окуп калган жактарын айта алам. Ошол эле балким 2012-2013 жылдардагы эң коммерциялык ийгиликтүү тасмадан мисалы Салам Нью-Йорк болсо керек да. Андан алдыңкылар мисалы Гүжүмпө, как выйти замуж за Гүжүмпө кантип күйөөгө тийсе болот. Кызыл көйнөкчөн, Аят деген тасмалар, алардын бюджеттерин эсимде жок экен, бирок ошол убакыт үчүн канча бир $20,000 болсо керек эле бюджеттер. 20-30 миң аны Азамат Арыктар өздөрү жакшы билет, мен эсимде жок да. Өздөрүнүн мисалы 2 эсе 4 эсе ал убактарда кинолор бир аз оңоюраак актоочуп, эмнеге дегенде кино тасмалар анчалык көп тартылбайт эле. 2012-де бир жаңы планканы Руслан Акун койду, ал абдан чоң бюджет менен тартты. Коммерциялык тасма үчүн абдан чоң бюджет, фестивалдык тасмалар үчүн нормальный эле бюджет болчу да. И Салам Нью-Йорк деген тасмасын тарткан. Анын бюджети билишим боюнча $100,000 болчу. Актаганы? Актады, даже 2 эсе, 3 эсе актады окшойт. Кийин 2015-2016-ларда бир тууганчик дагы бир президент жасады. Анын бюджети ошол эле Салам Нью-Йорктун 3 эсе азыраак болсо керек эле, 2,5 эсе азыраак, бирок өзүнө 10 эсе актады окшойт. Эгер жаңылбасам, ал жактан балким сиздер дагы жакшы билесиздер, ал жактар мен ал сферада жүргөндүктөн да. Ошол бюджет 30-40 болсо керек эле. Балким Аскаттар тагыраагын айтаттыр. Ошол 1-1 студиянын балдары жана Бакыт Осмонкулов менен жеңиштер бирге тапшырган да. До плюс фа жакшы актаган, бюджеттин азыр эсимде жок, бирок ал деле өзүнүн бир 3-4 эсе актаса керек эле депчи. Бирок кандай болбосун, киного жарым жылдай, балким 7-8 айдай ушул агрессивный маркетинговый период или там гармоничный маркетинг периодду эсептегенде мисалы 7-8 айдай убакыт кетирип туруп, анын акыры 1-2 айда ошол өзүнүн акчасын чыгарып, анын үстүнө дагы бир 1 эсе 2 эсе кылып калганда ал жакшы, бирок ар дайым андай болор эмес. Ал бир толук чыккан кинолордун бир 10%, балким 5% ошончолук ийгиликке жетиши мүмкүн да. Көбүнчөсү мисалы өзүн эле актап калат, өзүн эле актабай калган кинолордон көп. Гемитиет жаратмандарга. Эми бул азыр биз кыргыз киносу тууралуу сүйлөштүк. Бул сиздин жашооңуздун кайсы бир бөлүгү болду. Кинолордон кийинки кадамыңыз кайсы жакты көздөй багыт алдыңыз? Анан мен билгенден ушу кыргыз ютубту терең каздыңыз, иликтедиңиз. Ошол кыргыз ютубка болгон баштапкы кадамдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Кыргыз YouTube эмес, негизи YouTube платформага биз 2016-дан кызыгып кире баштадык. 2016-да бизде Джинмен деген тасмасы чыккан болчу, жазында. Джинменден кийин Симулянттар деген тасмага кирип кеткенбиз, ошол майларда как раз. Ал жакта өзүңүз катышкан болчуңуз. Эркин башкы рөлдөрдө ойногон болчуң. Ошол тасмадан алдын бир аз YouTubeга кирейин деген аракеттер болуп жатты. Бул жак тасма проектисинде кызыгып тартылып кетип туруп, продюсерлер Эко Рекордс деген студия менен бирге ошол биздин Актор фильм совместно ошол кинону тартайлы деген пландар болуп, ал жак кирип кеткен болчу. Бирок андан алдын бир айча YouTubeга кызыгып, YouTubeга бизге кирүү
нерсени чакырууну Курман Жолдошев деген байкебиз берген. Ал айткан, мисалы YouTube'га иштесең, YouTube'да мүмкүнчүлүктөр абдан жакшы. Эмне дегенде YouTube бул мисалы кино тарткандар бул кыргыз эли базарында калып кетсе, кыргызстандыктар эле Кыргызстандын чегинде калсаңар, YouTube бул өзгөчө бир дордой, ошондой эле дордойдой эле базар. Бирок ал базарга бир эле Россия, Украина же Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө кире алат. Жыйынтыгында сен базар, сен мисалы ошол бутигиңе бардык дүйнөгө сата аласың дегендей түшүнүктү алып келди да. То есть это платформа, через которую можно работать на весь мир. Мүмкүнчүлүктөр сонун экен, канча акча тапса болот экен деп кызыкканбыз да. Анан ошондо Курман байке өзүнүн 2-3 айлык кирешесин көрсөткөн болчу. Мына кылып тапсам болот, аны көрүп анан шок болуп, биз эмне кылып атабыз, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен деп ойлонуп калганбыз да. Жакшы цифрлар көрдүңүзбү? Ооба, абдан жакшы цифрлар көргөнбүз. Ал убакта мүмкүнчүлүктөр бир аз башкача болчу. Эмнеге дегенде детский контент, ошол жаш балдардын контентинде просмотрлар абдан көрүүлөр абдан чоң болчу. Анан ошол көрүүлөрдүн бардыгы азыркыга караганда 8 эсе 10 эсе көрө төлөнчү да. Аны онлайн монетизация деп коет. Ага жетебиз. Ошол 2016-ларда бир аз кире баштады, бирок толук метражды симулянттарга кирип кеткен үчүн токтотуп коюп туруп, симулянттарды жылдын акырына чейин финализация кылып туруп кинотеатрга чыгарганга чейин ошол 2016-нын акыры болду. Анан 2016-нын акырында кайрадан эфирлерге, то есть кинотеатрга чыккандан кийин YouTube'га кайттык. Ошондон бери толугу менен караганда 1 жыл 2 ай YouTube'га биз эч чыгашасыз, то есть кирешесиз иштеп турбуз да. 2 ай. 1 жыл 2 ай. 1 жыл 2 ай. 14 айдай, 12-14 айдай эч кирешесиз Жумуш иштейсиң, бирок акыбети жок. Акыбетсиз иштегенбиз да. Бирок абдан сонун өзүнчө мектеп болду, окуу болду бизге. Ошол убакта биз абдан көп каталарды да кетирдик. Ошол YouTube'дун алгоритмин үйрөнгөн аракеттендик. Жакшы дагы ошол мини YouTube сообщество бар экен, ошол Курман байкелер, жанындагы Алмаз байкелер, Малик деген балдар YouTube'да жыйынтыктарга бир даражалга келип калган болчу. Алар бизге кеңеш айтып, YouTube боюнча айтып үйрөтүп кетишкен да. Ошонун негизинде ошол 1 жылда биз тынбай эле өндүрүү кылып жүрдүк, контент өндүрүүсү. Контентти кыргызча которо турган болсок, бир которгонго аракет кылып көрдүңүздөрбү? Контент дегенде. Контент дегенде которуп көрбөдүк. Көргөзсөк дагы таба алган жокпуз аналыгын кыргызча кандай болуп калат. Контентлүү болсо керек. Ал ошол эле оптима деген сөз бар го, оптималдуу дегенчи, ошондой эле нерсе болуп калат. Англисчеде оптимум, там оптимал, орусчада оптимальный, кыргызчада оптимал. Демек, тил өзү баягы жандуу организм болгондуктан кийин дүйнөлүк аренада контент болсо, кыргызчада контент болот экен. Башкача айтканда, контентти мындай сиз чыгарган продукция да болот. Товар, визуалдык, көрүүчүлүк, кармап жеп көрсө болбойт, бирок көрүп, түстөрүн байкап, үнүн угуп, ошол продукцияны потребление жесе болот да, ача айтканда, сиңдирсе болот. Сиңдирсе болот. Эми азыр биз дүйнөлүк IT тилин кыргыз тилине ооштуруу менин оюмча кийинчерээк келет. Азырынча жалпы мындай жаратмандыктын алек болуп атабыз. Бизде азыр маекти уланталы, бизде Имарат Прогресс курулуш компаниясы көрсөтүүбүздүн негизги баш өнөктөшү болуп эсептелет. Декабрь айында сиздер Имарат Прогресс курулуш компаниясынан каалаган курулуш объектисинен каалаган батире алган болсоңуз, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro сыяктуу сиз каалагандай белекти колуңузга дароо аласыз. Ошондуктан кимде ким быйыл батире алам деген болсо, анда ойлонгонго, жакшы варианттарды издегенге мүмкүнчүлүктү Имарат Прогресс курулуш компаниясы берет. Бизде азыр жарнамалык блок болсун, андан кийин биз YouTube жана ошо YouTube'дагы кыргызстандыктардын алгылыктуу иштери тууралуу кененирээк маекти улантабыз.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегинде биз ТВ1 KG кыргыз тилинде каналы жана Бишкек каналы. Сиздер ушул көрүүнү азыр YouTube, Одноклассники жана Facebook платформаларында онлайн аркылуу көрүп жатасыздар. Бир аздан кийин ушул эле көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык булуң бурчунда Бишкек каналы аркылуу теле экрандарга чыгат. Биз бүгүн кыргыз интернет технологиялар тууралуу сөз жатабыз. Кыргызстандагы YouTube тармагы кандай өнүгүп жатат? Азыр эле сиз буга чейин көргөн кооз сүрөттөр, мульт тасмалардын бардыгын биздин жергиликтүү сүрөтчүлөр, дизайнерлер, аниматорлор жана Lights Creative Group жасайт. Ошол группанын негиздөөчүсү, жетекчиси Нурлан Мирзаматов. Ноктоо. Биз буга чейин мына YouTube тууралуу сөзүп калдык. Баарыбыз YouTube'да отурабыз. Себеп дегенде ыңгайлуу, каалаган жерде, каалаган учурда, каалагандай жанакындай позада ачасың, үч бурчтукту басасың, дүйнөгө кирип кетесиң да. Анан кнопка деген түшүнүк бар. Сиздер мен билгенче ошол кнопкалардын ээлиги боюнча Кыргызстанда алдыңкы катарлар толуктап келатасыз. Ал кнопкалардын саны канча, эмне үчүн берилет, пайдасы кандай? Подписчиктердин саны 100 миңге жеткенде серебряный кнопка, күмүш кнопка берилет. Миллион подписчикке жеткенде, катталуучуга жеткенде золотая кнопка, 10 миллионго жеткенде бриллианты, 50 миллионго жеткенде рубиновая кнопка берилет да. Кнопка менен бирге эч кандай акчалай сыйлык же башка нерсе берилбейт. Бул жөн эле гана YouTube'дун атынан биз сиздерди көрдүк, мына сиздер барктайбыз, азаматсыңар деген нерсени, алкыш деген нерсени билдирет да. Кнопкадан өзүнөн өзү эле эч кандай бир монетизация, эч кандай мындай акчалай сыйлык болбойт. Андан артары кнопка өзү менен өзү эле бир показатель деш кыйын да. Неге дегенде, мисалы биздин эле жаныбызда кыргызский YouTube'да башка бир байкелерден биздин тааныш студиялар бар. Алардын кнопкалары балким биздикинен азыраак, бирок бизге караганда көбүрөөк трафик кылатышкан мүмкүн. Трафик деген это количество просмотров, көрүү саны да. Ошондуктан биздин айта бер нерсебиз, кнопки ничто, трафики все деп коебуз да. Негизи трафиктер деген это көрүүчүлөрдүн саны көп болуп атканы, көрүүлөр көп болуп атканы, көрүүчүлөрдүн саны эмес, көрүүлөр көп болуп атканы деп эсептелет. Ошол аз бизде 15 кнопка, 4 алтын, 11 күмүш. 4 алтын бирөөсүнү биз Россияга жөнөткөнбүз, партнерлорубузга, биздин каналдарга ошол жерде тартып, ошол детский контент тартып, өзүнүн юбилейсүнүн баласын тартып жүргөн партнерлорубузга жөнөтүп коебуз. Азыр студиябызда 3 алтын, 11 күмүш баскычыбыз жатат да. Азырынча сизде бар, Бизге мына биздин номерлорго суроо келип түштү. Саламатсызбы, анимация кылган курстар барбы деп сизден сурап атат. Анимациядан курстар бар. Бизде 2D анимация жана 3D анимация бар. Анимация боюнча жана ошол анимация үйрөнгөндөн кийин кайсы жака жумуш кирүү боюнча бар консультацияны биздин баракчага жазылып туруп, ошол жерден информация алсаңыздар болот. Instagram, Facebook, Instagram Lights Creative, Lights нижний флеш, слэш и Creative деп жазылат да. Lights Creative. Дагы суроо келет бизге YouTube каналдарынан канча акча табасыз дейт. Бардыгын акча маселеси кызыктырат. Зин деген бар го. Именно биз канча акча тапканды эмес, мисалы канча миллион просмотр канча акча түшөт деген жагын айтып кетсем оңайлыраак болот окшойт. Мурда кандай болчу? Мурда детский контент 20 жылдын январына чейин детский контентте миллион просмотрга, там еще зависит от минут удержания деп коет. Мисалы, ар бир просмотрда, бир роликте бир жолу реклама көрсөтүлөбү же 3-4 жолу көрсөтүлөбү. Ошол канча көрсөтүлгөнүнө жараша, кайсы мамлекеттер көрсөтүлгөнүнө жараша, ошого жараша количество заработков изменчиво деп коет. Ошондо миллион просмотрга минимум 200-300, максимум 1000-1200, $1,5 миң түшчү да.
А эгер узун роликтер болсо, мисалы 8 мүнөткө чейин, мурда 10 мүнөткө чейин бир эле жолу реклама көрсөтүлчү, 10 мүнөттөн узунураак болгондорго там 3, 4, 5, 6 реклама да көрсөтүлчү да. Ал жакта ошол 2 эсе, 3 эсе көбүрөөк түшүшү мүмкүн. Ошол эле мисалы миллион просмотр 2-минутный ролик, а эгер Америкада көрүлсө ал $1000 же $1,500, бирок Кыргызстан, Россия, Орто Азия жактарда көрүлсө миллион просмотрга там 150-250 арасы доллар. Бирок аны ар дайым эле түшүп тура бербейт. Ар миллион просмотр болгон сайын разово түшөт да. Бир түшөт. Бир эле жолу түшөт. Ошого миллионду регулярно алып туруш керек. Миллион просмотр регулярно алып туруш керек. Демек, кайсы региондордо көрүлүп аткандыгынан дагы көз каранды болот. Анан канча көлөмдөгү ишин жарнама ичинде канча жолу реклама коюлганбыз ошол. Жарнаманы сиздер издебейсиздер, YouTube өзү салып койгон болот. Бул жакта эң кызыгы келет. YouTube'тун метод монетизация деп коет да. YouTube'тун монетизация ыкмасы, мисалы ошол эле Instagram'дан, TikTok'тон башка жактар караганда бир аз айырмаланып, YouTube'да онлайн монетизация деген бар. Мисалы Instagram'дан биз өзүнүн пабликти даярдап алып туруп, подписчигибиз көп болсо, барып рекламодательдер менен сүйлөшүп туруп, алардын рекламасын мисалы product placement кылып кете турган болсок, түзмө-түз сүйлөшүбүз керек болот. Алардан офлайн монетизация деп коет. Акча алып туруп, алардын жарнамасын кылып берсек, например, ал блогерлер болушу мүмкүн, жылдыздар болушу мүмкүн, просто вайнерлер болушу мүмкүн, офлайндан мындай физически акча алышат дагы, и ал өзүнүн контентине product placement или ошол рекламасын кылып кетет. YouTube'да онлайн монетизация болот. Онлайн монетизацияда биз контент креатор болобуз, контент жаратуучулары. Ошол акчаны издеп, рекламодательдер издеп отурбайбыз. Анын баарын YouTube өзү жасайт. Контракттар 1 жылга түзөт. Биз бир эле гана контенттин сапатына, контенттин көрүүсүн көбүрөөк ала тургандай жагына көңүл буруп, ошол негизинде фокусту ошол жака кетиребиз да. Ошол контентибиз көбүрөөк көрүлгөн сайын YouTube ошол алынган акчадан биз менен бөлүшөт. Ошол биз дегенде бул авторлор, каналдардын ээлери, булар авторлор болуп кетет. Бирок негизги баягы айлампаны жарнамадан көрүүчүгө чейинки айламанды YouTube өзү жасайт. Силер ошого негиз түзүп бересиңер, контент жаратасыңар, Тескерисинче YouTube негиз түзүп берген, платформа жаратып койгон. Ал платформага биз товар киргизебиз. Товарды потребителдер көргөндө ошол товар көрүү аркылуу реклама көрсөтүлөт. Канча көп реклама көрсөтүлөт, ошончо жараша акча түшкөн болот. И ошол түшкөн акчадан YouTube авторлор менен бирге бөлүшөт, биз менен бөлүшөт. Эң кызыктуусу, сиз азыр көп баягы басымды балдар контентинде жасайсыңар деп мен билем, сизден да уктум. Балдар деген өтө мындай жүрөккө жакын тема да ар бир ата эне үчүн. Анан азыр балдардын баары эле өзү бир 2 жашка жетип жетпей эле өздөрү свайп кылганы, оңго, ылдый, каалаган музыкасын өздөрү көрүп эле сааттар бою ошол жакта жүрөт да, ошол кичинекей картинканын ичинде. Анан балдардын психологиясы, психологиялык түзүмү кандай ошол видеолор таасир этет деген аябай көп. Эл арасында деле, достор арасында көп сүйлөшүлөт да. Ушуну токтотуп коюш керек же, санын кыскартыш керек же, мындай көрүү сааттарын контроль киргизиш керек деп ар бир ата эне ушул негизинде азыр ойлонууда. Анан ушу менен катарлаш менде бир уккан кебим бар, уккан бир маалыматым бар. YouTube платформасында өтө көп сандагы балдар, өтө көп сандагы психологдор, аны менен катарлаш балдар психологдор көп отурат. Алар кайсы түстөрдү коюуга, кандай музыканы коюуга, кандай контентти берүүгө, ал жактан агрессия, кол салуу, же болбосо адамдын бир мындай кыжырын кайнаткан, же мындай балдарга туура эмес мындай жүрүм турумдарды үйрөткөн контенттер киргизилбейт. Ушундай аябай чоң фильтрлер коюлган деген сөз чынбы же бул имиштерби? YouTube'да негизи YouTube'дан көрүүлөр, мисалы 2012 мына тарыхка кайтсак, 2012-2013 жылдары YouTube'дан абдан көп контент көрүлө баштады да. 2007-2008-дерде мисалы YouTube ачылганда компьютерден көрө турган болсок, 2012-2013-дөрдө телефон приложениясы жасалгандан кийин ошол көрүүлөрдүн саны эселеп көбөйдү да. Мисалы 2 эсе, 4 эсе, 10 эселеп көбөйүп кетти окшойт. Эмнеге дегенде ар бир адамдын телевизору кол астында болуп калды да. Ошол 2012-2013-дөрдөн бери детский контенттин потреблениясы, ошонун көрүүсү алда катуу
в разы көбөйө баштаган. И ошол убакыттан бери алгоритм YouTube, бул робот, YouTube'нун роботу, бул отсеивать кылат, кайсы роликтерди түртүш керек, кайсыны реклама кылыш керек, көрсөтүш керек деген нерсе, анын баарын алгоритм чечет да, YouTube'нун алгоритмин. А YouTube'нун алгоритм бул Google'дан келет, ал жакта ошол рейтингибиз бар, реферальность, отобразность, фильтр деген нерселердин ошолордун баардыгы алгоритмом предусмотрено. Андан сырткары ар 2-3 жылда YouTube'да 2-3 жыл эмес, ар 6 айда даже өзүнчө бир чисткалар болуп турчу. Мисалы керки каналдар миллионник подписчик болуп кетет даган абдан көп көрүүлөр болуп кетет, бирок ал роликтеринде бир аз агрессиянын пропагандасы көрүлүп калса, мисалы жаш балдардын бир аз ачыгыраак кийинип калып туруп ошондой нерселер көбүрөөк болуп калса, алар каналдардын баардыгы блок болуп туруп тазаланып келген да. И акыркы мисалы 3 жылда андай каналдар абдан азайып туруп, азыр мисалы детский YouTube'га кирсеңиздер, мурункудай мисалы 2 жыл алдыңкыдай контент жок. Мисалы 2020-да азыр детский контентте бир эле гана 3D анимация, 2D анимациядан развлекательно образовательный контент бар. Ошондой эле подростковый, взрослый да, ал жакта башка тематикалар болушу мүмкүн, бирок детскийге абдан кылдаттык менен мамиле кыла баштаган. Акыркы 2-3 жылдан бери эмнеге дегенде Guardian деген сайттарга чыгып кеткен, YouTube'нун ушундай темалары, там New York Times'ка чыгып кеткен, дүйнөдө бир резонанс жараткандан кийин YouTube өзү бул контентке абдан кылдаттык мамиле жасай баштады да. Акыркы жылдары, особенно акыркы жылдары тазалоолор болду, өзгөрүүлөр болду. И 2020-нын башынан бери детский контенттен таргетированный реклама алынды, толугу алып таштады. Таргетированный реклама бул деген эмне? Таргетированный реклама биз реклама берип атканда таргет коебуз го. Мисалы мен магазиним бар, магазиндин жөнүндө рекламаны Instagram коюп атканда ушул кийимдин сүйүүчүлөрү ушул возрасттан ушул возрастка чейин жана ушул Бишкек, Ош, ушул региондон геотаргетинг, возрастной таргетинг деген ушулар көрсүн деп таргет кыла алабыз да. А бул таргет кыла алыш үчүн YouTube, Facebook, Instagram деген платформалар, булар биздин психологияны билиш керек. Булар биздин история поисков, история просмотров, анын баардыгы бул платформалар биз жөнүндө бар да. Мындайча айтканда Google, Facebook, Instagramдар биз өзүбүздөн дагы жакшыраак тааныйт. Биздин кандай контент кызыкканыбызды, кайсы цветтерди, кайсы технологияларды или кайсы спорттарды көбүнчө көргөнүбүздү, эң жакшы психологдор бизди жакшыраак изилдеп койгон роботтор ушул платформаларда, чын айткандачы. И это не противоречит законам Америки. Мыйзамга каршы келбейт. Мыйзамга каршы келип, эмнеге дегенде биз жөнүндө даныйлар, не знаю, 40-жылдардан бери, 50-жылдардан бери жөнөкөй эле торговый центрлерде топтолуп кетет. Азыр мисалы Globus, Народный дегенде карточкалар бар да. Ал карточкаларды биз ар дайым покуп калганда биздин история ал жерге кирип калат. Ал аналитиканын баардыгы ушул клиентибиз не алганда статистический, аналитический данные у них сохраняется. Мисалы кийин ошол эле карточка аркылуу биздин предпочтение өзгөрүүлөр даже алар көрүп турушат да. Бул нерсе 50 жылдан бери Америка кылып келаткан нерсе. И это не противоречит закону. Они имеют право собирать данные через разновидности покупок, которые мы производим, да? Издөө жолдору аркылуу. 70-жылдары скандал чыккан Америкада. Торговый центрдин отдел продаж или ошол маркетинг отдел купондор жөнүндө чыгарып бергенечи. Сиздер биздин постоянный клиентибизсиңер, кийин келгенде могу купон менен бул жактан 50% скидка менен холодильник сатып алсаңыз болот, же 40% скидка менен пылесос алсаңыздар болот депчи. Ошол купон менен бир үй бүлөгө мындай купон менен для беременных женщин коляска или там келе болочок балаңызга ушундай нерсе алсаңыздар болот деп туруп купон жөнөтүлөт. Ал үй бүлөдө жубайы жана күйөөсү жана алардын кызы то ли 17, то ли 18 жаштагы жаш кыз жашайт да. А покупканы ошол кызы кылган экен эле. Анан ал кыздын история покупки жана акыркы алган покупкалардын негизинде алар беременна экенин торговый центр раньше, чем родители, раньше, чем эта девушка сама. Ал кыздан мурун билип коюшат да. Анан барып, анын ата-энеси барып ал жерде чоң скандал кылып, неге силер биздин эме кызыбызды боюнда бар экенин билесиңер, кандай билдиңер, неге ал боюнда бар, ошондой сыяктуу бир скандал чыгып кеткен. Көрсө ал ошол история покупкадан торговый центр билип койгон болот да. Аз мына покупка алат, значит, бул кыз боюнда бар, ошого организм ушуну требует, талап кылып атат, ошого ошондой өзгөрөт. Жакында бул прибавление семье үй бүлөдө азыр наристе пайда болот, ошого ушундай купондор берип берели деген жыйынтык келген да. Бул 70-жылдары.
эми азыр элестетип көрүңүз, азыркы учурда биз жөнүндө Google, Facebook, Instagram, TikTok бул сервистердин баары биз жөнүндө канчалык көп информацияны билет да. Бул сбор данных неге керек? Биз азыр реклама кылып аткан таргетти ошол предпочтение негизинде берип коебуз. Анан алгоритм өзү ошол адамдарга өздөрү бөлүп ошолорго көрсөтүп коет. А мисалы биз азыр эмне жөнүндө, мисалы подгузник жөнүндө сүйлөшүп аткан болсок, эртең Facebook'ta кирсеңиз, неге өзүнчө эле подгузник рекламасы чыгып калышы мүмкүн. Азыр балким биздин сөздөрдү угуп аткан болушу мүмкүн да. Эми ал жакка терең көп кирбей эле коеюн, балким Ал жак өзүнчө бир кызыктуу тема, кибербезопасность деген азыр дүйнөдө жаңы оборотторду, жаңы бир толкундарды алып атат. Биз интернеттен канчалык бизди канчалык көзөмөл алдында турабыз. Эми бирок азыр муну бул өзүнчө чоң тема, биз айткандай. Сиздин YouTube'тагы болгон мен ашыра айткандай болбойн, ийгиликтериңиз тууралуу сүйлөшөлү. Ошол күнгө чейин кандай команда чогулду, ошол сиз жанакы тапкан бир канча 10 чактыдан ашык кнопканын пайдасы кандай болду? Азыр эмне долбоордун үстүндө иштеп жатасыз? Андан кийин биз сиз менен жана мектебиңиз тууралуу өзүнчө сүйлөшөбүз. Ошол Lights Creative Group деген компаниябызды 2017-де негиздедик. 2017-де ошол жылдан бери андан алдын биз продакшн студия, киного фокус алган студия болуп келсек, андан кийин Lights Creative Group болгондон кийин анимацияга да көңүл бура баштадык. Анимациянын өнүгүшүнө ошол биздин студия, там 4-5 бизден алдын баштаган студиялар бар, байкелер бар, ошол Курман байкелердин студиялары, там Осмон байке, Алмаз байке деген студиялар бар. Ошолордун бирге анимацияга абдан чоң фокус бере баштадык да, көңүл бура баштадык. Акыркы 2-3 жылда мисалы художниктер да азыр мисалы дефицит болуп калган. Азыр мисалы чыксак бизге художниктер абдан керек, художниктер табыш кыйын болуп калган. Бир убактары художниктерге по профессии иштеш бир аз кыйыныраак болчу да. Азыр болсо художников с руками и ногами забирают. Эмнеге дегенде бир художникти үйрөтүп бул жакты пышырып келгенге чейин 3 жыл, 4 жыл минимум кетет. Даяр киши келсе, жумуш. Да, художниктер алар уже универсалдуу кадр да. Алар анимацияда кирип кетет, алар концепт артка да кирип кетет, алар моделингке, 2D, 3D анимацияга, художниктер режиссурага да кирип кетет, сценаристтер да болуп кетет. Ошол эле Актан байке, Актан Арымпубат мисалы эң башында художник болчу да. Эң мындай аты чыккан корифей режиссерлордун айтып кетсек. Ошондой профессиялардын талабын абдан күчөттүк деп ойлойбуз да. Ошол эле YouTube студияларчы, анимациялык студиялар. Аябай кызыктуу теманы ачып өттүңүз. Мага дагы баягы суроолор аябай көп болуп атат. Ортодон биз кыскача сюжет көрөлүк. Бул сюжеттин негизги темасы кантип тажатма болбойбуз деген темада биздин кесиптештер иликтөө жүргүзүп экен. Ар бир адам башка адамдар менен мамиле алака түзүп атканда, мен ошол адамга жагып атамбы, мен мунун көңүлүн алып атамбы, мен ага кызыкмынбы деген суроолорду берет болушуңуз керек. Ишиңизден ошого бир жоопторду кийинки сюжетте чогуу көрөлү, андан соң маек улантабыз. Дүйнөгө чыкканда жана башка адамдар менен мамиле түзгөндө бизди каптап турган эң чоң коркуу сезимдерибиздин бири бул биз башкаларга жадатма көрүнүп калышыбыз. Бирок жакшы жаңылык, эң негизгиси эч кимибиз жадатма эмеспиз. Чындыгында адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн тереңинде түшүнбөгөндө башка бирөө менен кантип сүйлөшүүнү билбейт. Ошентип коркунуч пайда болот. Чындыгында тажатма адам улуу көркөм чыгармаларга окшош. Алардын көпчүлүгүндө жагымдуу өзгөчөлүктөр же адаттан тыш элементтер жок. Алар күнүмдүк нерселер жөнүндө ар кандай бурчтан укмуштай чын ыкластуулук менен кооздолбогон буюмга, тажрыйбага, сезимге ачык болушат. Мисалы, 1833 жылы Копенгагендин Даниялык сүрөтчүсү Кристиан Кьёпке тарткан чөптү карасаңыз, бир караганда терең бир нерсени эмес, кадимги көрүнүш чагылдырылып турат. Бирок ар кандай улуу сүрөтчүлөр сыяктуу эле, Кьёпке да сезимдерин булутсуз жана оригиналдуу формада сезип, өзүнүн сүрөтүн күнүмдүк турмуштун жиптеринен токуп, ал мүнөзүндө так жеткирген.
Жадатма дарыянын бак же какым сыяктуу татыксыз объектилер негизинен жадатма адамдарда эле. Бардык тирүү жандыктар өз маани маңызында чынчылдык менен жасалмалуулуксуз ар дайым кызыктуу болушат. Биз адамды ал өзү жөнүндө айта албаганда тажатма дейбиз. Тескерисинче, адам чындыгында эмнени каалагандыгын, эмнени көрө албаарын, өкүнөрүн, кайгыраарын жана кыялдарын айта алса, биз ага кызыгабыз. Ушул убакка чейин жашоо кандай экендигин чындыгында билген адам башкаларды өзүнө тартып алат. Кызыктуу адам адатта аны менен ар дайым кызыктуу нерселер көп болуп турган адам эмес. Дүйнөнү кыдырып, көптөгөн маанилүү адамдар менен таанышкан же көптөгөн геосаясий окуяларга күбө болгон адам эмес. Ошондой эле маданияттын, илимдин же тарыхтын салмактуу темалары жөнүндө билген сөздөр менен сүйлөгөн адам эмес. Ал өзүн өзү билүүчү, өзүн өзү угуучу адам. Чынчылдык менен акыл эс жана жүрөгү менен өзүн өзү уккан адам. Бирок бизди чындыгында кызыктырган адамдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Эң биринчи жана эң негизгиси жашоого болгон ишенимди жоготуп алуудан тажагандыгыбыз. Биздин сезимдерибиз башка бирөө үчүн бизге кызыктуу. Жөнөкөйлүгүбүздөн адаттан чыгып, бизди кызыктырган адамды биз менен бир тарапка тартып, ал бизди кабыл алуусуна жана урматтоосуна аракет кылабыз. Бирок тажатма диалогдор баарын бузуп коюшу мүмкүн. Жашообуздагы окуялар жөнүндө сөз кылганда керексиз детальдарга көп көңүл бурабыз. Ал жакта ким болгон, биз кайда бардык, аба ырайы кандай болду? Диалог тескерисинче сурактарга окшоп кетет. Фактылардын артындагы сезимди четке кагууга аргасыз кылат. Ыңгайсыз учур, маскаралоо, жумуш кризиси жана эйфория биздин чыныгы сезимдерге көңүл бурбообуз жөн гана эрксиздик эмес. Биз өзүбүзгө көңүл буруп, чечкүндүү болууга кайратыбыз жетпейт. 5-тен 45-ке чейин зеригүүнүн ортосунда олуттуу айырма бар. Балдар башкаларга караганда кызыктуу окуяларды башынан өткөргөндүгүнөн эмес, өзгөчө чын жүрөктөн болгонунан улам бир нерсеге көбүрөөк кызыгышат. Алардын дүйнөдөгү тажрыйбасыздыгы өзүлөрүнө эсепсиз чын экендигин билдирет. Жана алар чоң энеси же иниси жөнүндө чындыгында кандай ойдо экендигин, дүйнөдө эмнени өзгөртүүнү пландаштырып жатышканын жана эмнеге ишенерин, ар ким өз каалаганын жасашы керектигин ачык айтып беришет. Биз табиятыбыздан эмес, өспүрүм кезибизден бери бизге үстөмдүк кыла баштаган өлүмгө алып келген окуядан тажадык. Заман, вакыт болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен өнүгүп өзгөрүп жатат. Биз бул жакта бир сааттык сүйлөшүү болуп чакты. Дүйнөдө канча стартаптар пайда болуп, канчасы өнүгүп өрчүп кетип, канчасы жалп этип өчүп кеткени дагы элестетүү дагы мүмкүн эмес. Ошолордун катарын Кыргызстандагы буюрса аз-маз бир кадамдар менен тайтайлеп болсо дагы дүйнөлүк IT тармагынан, дүйнөлүк YouTube ааламынан артта калбай келе жатат. Мына ошол тармакта алыктуу ишин улантып келе жаткан Lights Creative Group жана Нурлан Мирзаматов менен маегибизди алдын көздөй жалгаштыралы. Анан жогоруда биз сиз менен пауза учурунда сиздердин кандайдыр бир окутуучулук же болбосо бир мындай агартуучулук миссияңыз тууралуу уккубуз келип турат. Кандайдыр бир түрдө курс даярдап жатыпсыздар. Ал эмне болгон курстар, эмнени үйрөнүп кетсе болот, кимдер үйрөнө алат, качан башталат? Ишке ашат окшойт. Бизде азыркы мына убакытка чейин болуп келген курстар булар анимация боюнча бул ремесленный курс деп койсок болот да. Бул үйрөнүп туруп ошол нерсе менен өзү жазса болот турган курстар. Адан тышкары азыр проонун колдоосу менен тендер жарыяган болчу. Ошол тендер боюнча биз азыр уттук. YouTube жана блогерство деген курстар ачайлы атабыз. Курс дегенде бул жерде группа тренинг, онлайн тренинг кылабыз. Бул 2-3 айдык тренинг, толугу менен бесплатный. Акысыз, толугу менен акысыз. Аны биз өзүбүздүн Instagram баракчабызда жарыялайбыз. Ошол жакка эле формаларды регистрация өтүп туруп, DigiSkills деген платформа бар. Ошол платформага жүктөй баштайбыз. Бардык регистрация өткөндө ошол жакка келип туруп, онлайн обучениени, балким офлайнда өткөзөбүз. Офлайн мүмкүнчүлүктөрү болгондо барып туруп айтып түшүндүрүп кетебиз жана ошол формаларды толтурган чакырып кетебиз. Анан кененирээк информацияны ошол эле биздин Instagram баракчага кирип туруп, же Instagram баракчада директтен жазса болот, же ошол жер объявление арасына караганда ошол курстар боюнча жарыялар болот да. Ал курстарда эмнени үйрөтөбүз?
YouTube деген бул платформа, бул өзгөчө базар. Бул базардын мүмкүнчүлүктөрүнү ар бир жараныбыз колдонсо болот да. Бул тоодо отуруп деле Кыргызстан бир четинде эң алыс жеттеринде отуруп деле, эгер интернетке мүмкүнчүлүк бар болсо, доступ бар болсо, интернетке бир контент жаратууга мүмкүнчүлүк бар болсо, контент жаратып эле правильный оптимизация менен правильный контент под какую-то аудиторию жаратып киргизе берсе болот да. И ошол платформага кайсы критерийлер негизинде киргизиш керек, кандай контент негизинде үстүндө кантип иштеш керек, аудиторияга кантип тандаш керек, и под определенную аудиторию определенный контентти кантип жасаш керек, анан ал жактын монетизация кандай түрдө болот, ошонун баарын ошол курстар аркылуу түшүндүрүп кетели деп атат, айтып кетели деп атабыз. Бул курстарда группаларды 3кө бөлөбүз. Жаңы баштап аткан блогер же ютуберлер, азыркы учурда улантып аткандар жана продвинутый, бул жакта тажрыйбалуу ютуберлер үчүн болгон сегментацияга бөлүп туруп, алардын баарына пайдалуу информация берген аракеттенебиз да. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетели, акысыз курстар болот. Акысыз курстар. Бир эле гана ошол платформага биз азыр методологияны жазып бүттүбүз. Андан кийин съемка курсов аны биз видеого тартып туруп, ал жака жайгаштыра баштайбыз. Ар бир биздин өзүнүн тажрыйбабыз аркылуу өзүбүздүн нервибизди, каныбыз менен алган тажрыйбаны ошол жака инсайт кылып туруп киргизип кетели деп атабыз. Эмнеден ошол Кыргызстандын ичинде эле биз белгилеген мындай самородоктор болушу мүмкүн да, Кыргызстан бир четтеринде, которые могут производить контент. Контентти ошол эле орус тилдүү дүйнөгө, Европага, башка мамлекеттер көрө ала тургандай, кызыгып көрө тургандай контент жаратып калышы мүмкүн да. Ошолорго эң негизги утилиталарды, ошол инструменттерди көрсөтүп кетишибиз керек. Жана бул инструменттерди колдонуп туруп, кантип уникалдуу контент жаратыш керекти айтып кетели деп атабыз да. Балким арабызда будущий вдуть, будущий нестандартный юмору менен болгон адамдар, будущий пранкерлер, блогерлер, жаратмандар, мындай жөн эле табиятты башкача тартып өздөрү ушу табияттан эмне кылып кетсе, табиятты мисалы өзү калпасы кантип ошол жерде жашап кетсе мүмкүнчүлүктөр көрсөткөн адамдар. Ал жакта бир аз креативность керек да, жаратмандык менен өзгөчө бир контент жаратып кетчү адамдар бар. Ошол жак биз толугу менен ишенебиз. Ошолорго бир гана инструментти кантип колдонуш керек, кантип бул жака жайгаштырыш керек, ошол аркылуу кантип популярдуулук же өзүнүн аудиториясын формировать кылыш керек, же YouTube аркылуу кантип акча табыш керек деген нерселерди айткан аракеттенебиз, үйрөтүп кетебиз деп ниеттенип атабыз. Эң сонун жаңылык болду мына сиздер жогоруда айткандай YouTube анын келечеги кантип иштесе болот, эң негизи кантип акча тапса болот. Бул тууралуу ошо Нурлан Мирзаматовду жетектеген Live Creative Group баракчасына кирип Instagramдан толук маалыматты алсаңыздар болот. YouTube'дан акча да тапса болот. Өзүңөрдүн талантыңарды, эң негизгиси талантыңарды өрчүнүп кетсе болот да. Ушул негизде мен сизге бир эле суроо бергим келет. Ошо жаратмандыкта, контент жаратууда биринчи максатты, биринчи ушул жолду акча табууга негиздеш керекпи, же жаратмандыкка, креативдүүлүккө, жакшы мыкты көрүлүүчү контентке, ошол контенттин көрүүчүсүн издөө жолдорго арнаш керекпи? Себептени бизде билесиз, өлкөдөгү акыбал негизинен оор, анан ар бир эле адам сиз сыяктуу болуп 14 ай бою иштеп, керейли кечке иштеп, анан мындай акыбети кайтпай атса, колдорун куушуруп коюшат да, көп учурдачы. Эмнеге басым жасаш керек ошол учурда? Бул абдан философиялык суроого. Бул баягындай эле нерсе да. Кайсыга көңүл буруш керек, курица или яйцо дегенде эле. Эми бир эле чыгармачылыкка өзүнүн купулун толтурганга эле көңүл буруш керек дегим келет. Бирок баарыныкы эле ошондой эле болуп калат деген гарантия деле жок да. Балким бир периодта жумушка орнолуп эле бир жумуш кылып акча таап туруш керек болот. Бирок бул жакты жаратмандыкты как хобби катары ошол нерсени жасаганда өзүмдү купулума толом, өзүмдү өнүктүрөм деген максат менен колдоно туруп, кийин таап кетиш ыктымал деле бар. Же толугу менен ва-банк, азыр мен жасайм, ушул мага жагат, ушул менен акча болбосо дагы голодный художник эле болуп жүрөм деген туруп, ушул жака арнап кеткендер деле бар. Бул жакта мындай универсальный эликсир успеха деген нерсе жок да. Это может быть началом яйцо, может быть началом курица дегендей нерсе да. Бир жагынан баштап көрүш керек. Эгер ыңгайлуусу жумуш жасаганча бул чыгармачылыкта жасап кете турган мүмкүнчүлүк болсо, эң мындай ыңгайлуусу ошол стабилдүү доход болуп аткан учурда бул жакты өзү үчүн өзүнүн купулуна толгондой, өзүнө жаккандай кылып туруп
чыгармачылык жасаш керек го деп ойлойбуз да. Бул жакта азыр эмнеси жакшы, азыр 21-кылымда видео тартуу эбегейсиздей муну тарыхта болбогондой оңой болуп калган. Эмнеге дегенде баарыбыздын чөнтөгүбүздө камералар бар, камералар абдан сапаттуу тартат, микрофондору сапаттуу биздин голубузду дагы жеткизип бере алат. Бир эле гана кызыктуу контент жаратууга, кызыктуу ошол камерага өзүбүздү балким кызыктуу көрсөтүп берүүгө, өзүнүн балким бийлерибизди TikToктогудай, например, да, или биздин юмористик, юмордук өнөрлөрүбүздү байын аркылуу балким айтып берүү, или бир пайдалуу контент, интервью жагынан балким айтып берүү, ошентип эле практикадан көрө кылып туруп контент жарата бериш керек го дейбиз да. И ошондон кийин өзүн жумуш кылып жүргөнчө балким бул жактан биз керки видеолор жакшы кетип калгандан кийин биздин өзүнүн аудиторияны түшүнүп калабыз. Ошол жакта под аудитория уже контент жасай берсе болот. Эң негизгиси ойдо айтып атасыз, болушунча кыла бериш керек, эксперименттер жасай бериш керек, тарта бериш керек, элге суна бериш керек. Кайсы бири алымдуу, элге жагымдуу болуп кетсе, жалпы массага, анан ошол жактан акча булагын, киреше булагына таап кетсе болот деп атасыз. Эми биздин убактыбыз мына акыркы суроого гана калып атат. Нурлан мырза, сиздин кылган иштериңизге жалпысынан бир мындай суктануу менен биргеликте алдыңкы келечекте илгеркидей 5 ол 5-10 жылга эмес, азыр өтө тездик менен өнүгүп аткандан кийин Кыргызстандагы YouTube кайсы багыттагы багындыруу алдында турат, сиздин келечектеги пландарыңызды билип, анан бир шыктандыруучу, балким бизди келечекте блогерлер көрүп атат, шыктандыруучу сөздөрүңүз менен жыйынтыктасак. Рахмат. Келечекте кимдер көрүп атышы мүмкүн? Блогерлер болушу мүмкүн. Блогерлер, ютуберлер да. Чын айтканда ошол план жагынан бардыгы будуңчаң, айтыш абдан кыйын да. Эмне дегенде, мисалы, эч ким көрүп прогноз кыла алган эмес, 2020 кандай жыл болот экенчи. Абдан популярдуу экономист, философ бар, Николас Насим Талеб деген. Ал Чёрный лебедь деген китеп жазган. Ал Чёрный лебедь деген китепте азыркы күндүн прогноздоо абдан кыйын, абдан күтпөгөн нерселер болуп кетиш ыктымалдары азыр абдан жогору болуп атканы жөнүндө айтып кетет да. Ошого аналитика прогноз жүргүзүү абдан кыйын. Бирок ошол экстраординардуу болуп кеткен нерселерге жакыныраак аракеттерди, подстраховкаларды жүргүзүп коюш керек деген нерсе. Эми бул кандай түрдө болушу мүмкүн? Бул фундаменталдуу иштерди жүргүзүш керек. Фундамент дегенде ошол эгер командабыз бар болсо, или биз кылып аткан бир жумушубуз бар болсо, кылып аткан бир чыгармачылык болсо, анын сапатына, анын эгер команда болсо, команданын взаимодействиясына, ошол процесстерди команданын ар бир членин команда мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү деген жактанчы стратегиялык фундаменталдык жактарына салым коюш керек го деп ойлойм. Бирок бул абдан абстрактуу кеңеш болуп калып атат. Более практично дегенде практично кылыш керек дегенде, чын айтканда көбүрөөк нужно больше ошибок делать деп айтам. Бирок бир эле каталарды эле кыла бериш эмес, каталардын артынан үйрөнүп калыш. Каталардын баасын, себестоимость ошибок түшүрүш керек жана ар бир кылган катанын анализин да жүргүзүп кое бериш керек дейбиз да. Ал мисалы ошол эле контент жагынан болушу мүмкүн, ал ошол эле жаңы стартап жагынан болушу мүмкүн, ал ошол эле кылып аткан бир жумуш жагынан болуш керек. Ошол жерде катанын баасын бир аз түшүргөнү үйрөнүп туруп, ошол катанын негизинде анализдерди, жаңы тажрыйбаны ала бергенди үйрөнүшүбүз керек го деп ойлойбуз да. Эмнегеден тажрыйба абдан маанилүү жана жаңы башкача тажрыйба абдан маанилүү болуп келет азыркы учурда. Ошол аркылуу билим алуу керек го дейбиз. Азыр мурункудай бир философиялык, теориялык билимдерге ишениш азыр абдан кыйын. Азыр бардык билимди эмпирикалык түрдө, практикалык түрүндө алган эң ыңгайлуу болуп атат да. Рахмат сизге, жакшы кеңештериңиз менен бүгүнкү маектибизди жыйынтыктайлы. Иштериңизге бир гана ийгилик каалайбыз. Рахмат. Биз болсо эфирибизде мен өзүм чыгып силер менен адаттагыдай чыгып коштошом. Азыр болсо Имарат Прогресс курулуш компаниясынын жарнамалык блогу болсун. Дал ушул курулуш компанияда сиз быйыл декабрдын аягына чейин каалаган жерден каалаган батирей алган болсоңуз, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro сыяктуу техниканын дагы каалаганын кошо белекке аласыз. Бир аздан кийин коштошобуз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечтин кезегинде биз дүйнө берип жаткан мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөштүк. IT тармагы жагы технологиялар, YouTube, жаратмандык,
контент жаратуу жана учурдагы мүмкүнчүлүктөр. Демек, бүгүнкү эфирдин жыйынтыгы менен бир нерсени айтсак болот. Сиз Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болбосоңуз, дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк масштабта өзүңүздүн фантазияңыз менен, өзүңүздүн эмгегиңиз менен, өзүңүздүн изденүүңүз аркылуу дүйнөнү багытсаңыз толук мүмкүн. Бул иш күндүн кечи болду. Аны кезекчиси мен Эркинбек Турбаев жана менин кесиптештерим болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.